Var beкен, ömür bayan var beken. Mikrofonları açılıyor. Oldu, tak. Adilet, tutsam mikrofonları. Урматтуу кесиптештер, кошулганда сразу микрофондорду өчүрүп койсоңуздар. Анан кийин кээ бирлеринин укпай калышы мүмкүн, ал интернеттен же болбосо ошол телефондон же компьютердон да болушу мүмкүн. Биз записти жүргүзөбүз. Анан баарыңыздарга биздин баардык группаларга дагы жөнөтүп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз болот. Анда мыйзам долбоору боюнча саламдашу сөзүн Нурбаев Абдубакап Мамат Расуловичке берейин, андан кийин презентаторлорго узатам. Çok rahmat sizge. Salamatlarбы, урматтуу катышуучулар. Биз ушул 2022 январь айында ушу жумушчу топ түзүлгөн. Билим берүү мыйзам боюнча буга чейин 5 мыйзам болгон, ошону бириктирип бир мыйзам болуп иштеп чыгуу үчүн. Акылбек Жапаровдун атайын көрсөтмөсү менен Билим берүү министрлиги атайын межведомстволук жумуш топ түзгөн. Ал жумуш топко ошол жогорку кеңештин депутаттары, Билим берүү министрлиги жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттер кирип, ушу мыйзам долбоорунун үстүнөн иштей баштаганбыз. Анан биз мыйзам жазыш үчүн биринчи изилдөө жүргүзгөндө, изилдеп көрсөк, бизде билим берүү тармагы кошуна мамлекеттеринде такыр аркада калып кетиппиз. Бизде 10 баладан 7 бала окуганын айтып бере албайт экен. Функционалдык грамотность дегендери өтө эң акыркы деңгээлде, анан ушу акыркы жолу эдералык PISA деген изилдөө жүргүзгөндө Кыргызстан тилекке каршы эң катышкандардын ичинен эң акыркы орунду алып калды, 2 жолу тең. Ошон үчүн бул билим берүү тармагы бул өтө маанилүү болуп атат. Анан бул билим берүү тармагында эң чоң кемчиликтер ошо бизде мамлекеттик органдардын өтө көп кийлигишүүсү, текшерме, кагаз толтуруу, текшерүү иштери көбөйүп, мугалимибиз 8 саат убактынан 4 саат убактын гана балага жумшап, 4 саат убактын ошол кагазга текшерүүчү органдар кетет экен. Биз бул билим берүү мыйзамын жалпы бир жыл талкуулап, Кыргызстандын региондорун кыдырып, 700дөн ашык мугалим менен жолуктук. Анан ошо билим берүү экспертмин деп эсептеген адамдардын бардыгына мыйзам долбоорун жөнөтүп, оюңарды бергиле деп айттык. Азыр сиздерге биз 2 презентация көрсөтүп беребиз, анан кийин сиздерде кандай суроо болсо дагы жооп беребиз. Презентация Адилет, сен биринчи кыласың, Адилет баштай берсин, 2 презентация болот, анан биз кошумчап, суроо жооп кылабыз аягында. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Рахмат. Анда Адилет презентацияны баштасын, анан бул жерде мен айтып коеюн. Бүгүн көпчүлүгү бошой калган окшойт, бирок чоң шаарлардын төрагалары, депутаттардын, айыл өкмөт башчылары, мэрлер көпчүлүгү катышып атышат. Анан биз запись жана мен айткандай жүргүзөбүз да, бардык группаларга дагы жөнөтөбүз. Балким алардан да кошумча сунуштар, пикирлер келип түшүшү мүмкүн. Анан бул жерде анан талкууда дагы кененирээк оюбузду ортого салалы, анткени жергиликтүү өзү башкарууда чынында өтө чоң жүктөлгөн. Бул билим берүү боюнча бала бакча, мектептерге өтө көп каржыларыбыз кетет биздин. Ошол боюнча да кененирээк биздин айыл өкмөт башчылары, мэрлер, депутаттар айтып берет болуш керек. Адилет, анда презентация сенде. Рахмат агай. Assalamu alaikum. Баштайлык. Биринчиден, бул реформа жүргүзүүдө алгачкы президент өзү белгилей кеткен, кайрылуусунда биз деген 2 түрдө өзгөртүү киргизишибиз керек деген. Биринчиси бул деген билим берүү системаны системалык түрдө өзгөртүшүбүз керек. Анан экинчиси ваучер системаны киргизелиз. Ошол менен ошол аркылуу биздин балдарыбыз комшу мамлекеттен кем калбай, атаандыштыкка кыйыныраак болуп калышат деп ниет жетелеген. Адилет, камераны оңдоп алсаң көрүнбөй жатасың. Кеч болсо. Дагы кичине көтөрсөң. Ушундай ниет жетелеп туруп, ошол өзгөртүүлөрдү киргизгендей кылышкан. Анан өзү кайрылуусунда 2 жолу белгилей кеткен. Бул деген ваучерге өтөбүз. Анан экинчиси биз деген ошо өзгөртүшүнү керек деп белгилей кеткен да. Биз болсо ошону изилдеп чыктык билим берүү боюнча. Биз деген изилдегенде Натстатком, билим берүү министрлик же болбосо эл аралык уюмдар уюштурган жана мындай изилдеген исследованияларды ошо окуп чыктырып, анан ошого таянып өзүбүз бир сереп жасаганбыз. Эми бул башынан биз ушуну изилдеп атканда
түшүнүп калдык, биздин ошо билим берүү системабыз бизге советтик учурдан келип калган. Анан ошол совет учурда келгени менен ал деген 1980 жылы ошондо токтолуп калган да. Себеби деген ошол убакта бүт мекемелер курулуп бүткөн, мектеп болобу, вуз болобу, ошолор бар болуп калган. Анан азыркы учурга чейин ошону колдонуп турабыз. Бирок бизде эки чоң айырмабыз бар болчу. Бизде биринчиден деген демографиябыз азыраак болчу. Бизде 3,5 миллиондон 3,5 миллион эле калкыбыз бар болгон. Андан кийин бизде дагы плановый экономика бар болчу. Бул деген заводдор, Ленин атындагы, Фрунзе атындагы чоң колхоз совхоздар бар болчу. Анан балдардын саны аз да болчу да. Мисалы үчүн мектепте окугандын балдардын саны 850 миңден ашчу эмес. Алар окуп бүткөнү менен вуз же болбосо начальный профессиональный окуп бүтүп, ошол эле малда распределение аркылуу бир заводдо өмүр бою же 20-30 жыл бою ушуну иштеп жүрчү. Сизге мамлекет өзү өкмөт мындай кепилдик берчү да, сен деген ошо окуп бүт, диплом ал, биз деген сени бир жака распределение аркылуу орноштурабыз деп. Бирок бул деген азыр жок калып калды. Тилекке каршы деген ошол завод же болбосо чоң уюмдар биз эгемендик алып калгандан кийин жоголуп калышты. Анан дагы эки нерсе бар болчу экен. Биринчиси бизде деген прописка деген нерсе бар болчу. Сиз деген мисалы үчүн айыл жакта жүрүп туруп Бишкек же Ош шаарга өтчү эмес экен. Сизде деген эгерде прописка жок болсо, сизге мындай жумушка алчу эмес экен. Анан мындай оңой менен бир жака кыймылдаган жок болчу да, мындай миграция чектелген түрдө болгон. Анан экинчиси бизде микрофон иштеп атат. Актерди мекен чалчы Замир микрофон ичип коюн. Адилет микрофондорун өчүрүп койчу. Администратор силерде да, Адилет. Кайсы жактан жасачу эле? Урматтуу кесиптештер, микрофондоруңарды өчүрүп койсоңор, презентацияга жолтоо болуп атасыңар. Бизекилер. Жанында адам. Кеч болсо кантип өчүрүп койчу? Эч ким айта албайбы? Могул Азиз Эргашев дегендин оң жагында 3 точка турат. Ошону бассаңыз, выключить звук деген чыгат. Ошо эң көрүп. Кеч болмосо улантып берелик. Ошо анан ошол прописка бар болчу, белгилей кеткен. Анан кийин экинчиси биз бул нан, сүт, ошол потребительский корзинанын бүт баанын баары бирдей болчу да. Мисалы үчүн шаар менен айылдын айырмасы жок болчу да, себеби баасы бирдей болчу жактарда да. Бирок бул деген бул советтик учурда, азыр болсо биз деген эгемендик эркиндикти алгандан кийин азыркы учурда биздин калктын саны 2 эсе көбөйдү. Биз азырча 7 миллион киши калкыбыз болуп калды. Анан окуган балдарды, ошо мектепте окуган балдардын саны 1 миллион 450 миңден жетти, же болбосо быйыл ал аша тургандай болуп атат да. Анан сиз ошо балдар ошо окуп бүткөндөн кийин, вуз бүттүргөндөн кийин сизге аларга эч ким кепилдик бербейт, сен деген жумуш таба аласың депчи. Бизде азыркы учурда ошол плановый экономикада жок. Бул Ленин атындагы завод же Фрунзе атындагы заводдор уже жок калды, дайын жок. Анан азыркы учурда бизде ошо рынок экономикага өтүп калдык. Анан дагы кошумча бизде ошо чоң колхоздордо жоголуп калышты. Азыркы учурда бизде тиги кичинекей эле мындай фермерский хозяйстволор болуп калып калган да. Бул биринчи. Ошондуктан бизде эки нерсе өзгөрдү чоң. Бул деген демографиябыз көбөйдү. Андан кийин бизде экономикасы, бизде плановый экономиканын ордунан биз деген рыночный экономика өтүп кеттик. Бул биринчиси. Анан азыр болсо билим берүү система азыркы учурда эмне болуп атат? Бул графикте азыркы учурда балдар 1 жаштан баштап 21 жашка чейин ошол билим берүү системаны өтүп атканда эмне болуп атканын учурун көрсөтүп атат да. Бул биринчиси 1 жаштан 7 жашка чейин бала бакчага катышканды жана камтылган саны көрсөтүп атат. Бизге көрүп атканыңыздай 5 жаштан баштап 6 жашка чейин эле көп катышат экен. Жана мындай белгилей кетсек, бул сары балдар бул деген көбү шаарда жашап калганчыкан балдар болуп калышат. Бизде ошо кызыл менен камтылбаган эмес, бул айыл же болбосо айыл чөргө ага окшогондой жактарда, аймактарда балдар катышпай калат экен. Биринчи себеп деген жакта мындай бала бакча жок калып калган да.
Анан мектеп бул оранжевый менен белгиленген. Биякта 6% тилекке каршы бизге мектепке барылбай калышат экен, бирок ал деген кандай балдар? Бул деген майып, же болбосо өтө кедей, дагы мындай шарттары өтө курчу абалда болуп калган балдар бизге тилекке каршы ошо мектепке барылбай калышат экен да. Анан биз деген ошо график аркылуу көрсөңөрбү 16-17 жашка чыкканда балдардын саны ошо мектептен көбү окубай калышат экен. Бизде 30% же 35% ошо окуусун улантат. Калганы болсо бизде орто кесиптик жай же болбосо башталгыч кесиптик жайга окуп калышат экен. Анан дагы ошо окуган менен көбү да бүтүрбөй калышат экен. Себеби мындай тренд көргөнүңүздөй ылдый көздөй кетип атат. Анан дагы жогорку окуу жайга катышкандардын да саны да жыл сайын азайып барып атат. Анан бул кызыл окубай калып же таштап калган балдардын саны көбөйүп турат. Эми болсо ар бир бөлүгүн өзгөчө айтып берелик, белгилеп. Мектепке чейинки билим берүү бул деген бала бакчалар. Көргөнүңүздөй бизде 24 эле пайыз балдар ошо бала бакчага барышат экен, 76 барбай калат. Анан бул аябай чоң коркунучтуу нерсе, себеби изилдөөлөргө таянсак, 1 жаштан 5 жашка чейин балдар мээсинин көбү 90% ошол эле убакта чоңоет экен. Андан кийин бизде адам баласы ушундай экен, башы мээси чоңоет, анан денеси. Ошо 5 жашка чейин ошо мээси чоңойгондо ошол биз деген ошол убакта аны ошо билим берүүгө жетиш, ошо мектепке чейинки билим берүүгө катышып калса, бала бакчага барса, анын эмкиси мектепке барганда ал окуганда оңураак болуп калат да, жеңилирээк ага. Калган болсо барбай калгандардын саны ошо көбөйүшөт. Анан мектепке келсе аларга окуган мындай тишинен өтпөй калышы мүмкүн да. Бул мектеп. Эми баса келсе мектеп, бизде мындай кемчилик кеп мектепте бул деген камтылган эмес, бул деген сапат эле экен. Себеби деген биз изилдөөлөргө таянсак, бизде окуучулардын 30% функционалдык сабаттуулуктун базалык деңгээлде эле жүрүшөт экен. 60% болсо ошол деңгээлден төмөн турат. Бул эмне демек? Кыскача айтканда, мисалы катар мындай суроо келсе, сен 9:30 жатып калдың, анан 5:30 ойгондуң. Сен канча убакыт уктадың десек, ошол 10 баланын арасынан бизге жеке эле ошо 3 эле жооп бере алат экен да. Ошол аябай коркунучтуу абал. Анан дагы ошол функционалдык сабаттуулук аябай негизги маанилүү нерсе. Эгерде ошол балдардын саны ошол эле ойдон калса, биздин тилекке каршы билим берүү системабыз эч өзгөрбөйт да. Ошон үчүн мектепте мындай белгилеп тургандай сапатты жогортулушу керек. Жогортулушу керек. Анан 9-класстан кийин ары карай бизде орто кесиптик жай, анан башталгыч кесиптик жайга балдардын көбү өтүп кетет экен. Биз болсо азыр кесиптик билим берүү мындай абалга келип калды. Башында биз ошо мектепте 10-же же 11-чи класста окуган балдар ОРТ тапшырып, жогорку окуу жайга тапшырышат. Бирок бизде дагы орто кесиптик жайлар бар. Бизде мындай белгилеп калды. Бизге дагы мындай айта тургандай болду. Көбү ошо орто кесиптик жайга барышат, колледжге. ОРТны тапшырбай, ошо жогорку окуу жайга окугангачы. Бул бир. Анан башталгыч кесиптик жай. Болжол менен тиякта 35-36 бала, 35-36 миң бала тияка киришип окуу баштаса, 1-чи жыл эле окуп коюшат экен. Андан кийин ошол 1-чи жыл окуган менен алар кесиптиктик, ошо адистик болуш үчүн бир тилгендей билим алып калышат. Андан кийин ошол эле малдан жумушта иштеп калышат экен да. Алар ошол сонуна чейин бүтүрбөйт экен. Анан биз ошо көргөнүбүздөй, бул тренд кызыл камтылган эмес, же окубай калыш, окуп туруп же болбосо таштап калган ошол саны көбөйөт жыл сайынчы. Ошондуктан азыр кесиптик билим берүү жактарда кеп эмне болуп атат, көбү деген сонуна чейин ошо окубай калышат да, таштап атат. Андан кийин биз ошол президентке таянып туруп ошол реформа боюнча сөз боло тургандай болсо, биз мындай чечимге жетиштик. Азыр мындай ошол график боюнча айтып берейин. Бул мектепке чейин билим берүү, мектепке билим берүү, анан башталгыч, жогорку жана кошумча билим берүү. Бул болсо азыркы учурдагы абал.
Анан 26 жылга чейин уже карата максат. Анан ошол максатка жетиш үчүн биз эмне кайсы куралды колдонобуз? Ошол боюнча сизге жакшыраак, анан толугураак Абдувахап мырза айта турган болот. Абдувахап мырза. Макул, рахмат. Биз азыр ушул мектеп угулуп атат да. Угулуп атабы? Угулуп атат. Biz azır ушул мектепке чейинки билим берүү тармагында бизде бала бакчалар такыр жетишкен. Бизде 24% бала гана бала бакчага барат. Бул 200 миң. 900 миң балабыз бала бакчага барбай калат экен. Ошон үчүн биз азыр ошол мамлекет өзүнүн азыркы убакта каражаты жок, бала бакча курганы азыркы убакта 5 айылдын бирөөндө гана бала бакча бар экен. Бала бакчага барган бала бакчага барбаган балага караганда өсүү деңгээли 17 эсе жогору болот экен. Эгер азыр бала бакчага 1 сом акча жумшасаңыз, кайтарымы 16 эсе көп болот экен. 16-17 эсе кийин 24 жылдан кийин. Ошон үчүн бала бакчага биз жеке менчик секторго көбүрөөк көңүл буруп, ошо жеке менчик бала бакчаларды көбөйтөлү деп атабыз. Анткени азыркы убакта жеке менчик бала бакча ачыш үчүн 16, 14, 15 документ даярдап, анан көп убакыт өтүп, анан билим берүү министрлигинде коррупция жол менен $1000 берип, анан гана лицензия алышат экен. Көптөгөн бала бакчалар Ош Бишкек шаарында лицензиясы жок иштеп атышат. Биз азыр ошол жерде эки гана талап коелу деп атабыз. Лицензияны такыр алып таштап, өрт кызматы менен санэпидемстанциядан гана уруксат алып туруп, билим берүү министрлигине электрондук түрдө кабар берет дагы, мен бала бакча ачтым деп, бала бакча ача берсин деп атабыз. Анткени ушул жол менен Казакстан 97%га жеткирди, бала бакчага баргандардын санын, Өзбекстан 70% болуп калыптыр. Экинчиси бул мектеп боюнча. Мектеп боюнча бизде өтө көп текшерүүлөр бар экен. Айтып кеткенде, биз мектепте мамлекеттик аккредитация деген жок кылып атабыз. Анткени бул жерде өтө чоң коррупция бар экен. Ошол мамлекеттик аккредитацияны өтүш 3 айдан 4 айга чейин убактары ошол кагаз толтурууга гана кетет экен. Бул жерде ошону азайтайлы деп атабыз. Анан биз мамлекет менен ата-эненин негизги максаты бизге сапаттуу бала чыгаруу, берүү болот. Тилекке каршы биз ошол мугалимди, мектеп директорун текшере берет экенбиз, бирок баланын сапатына көңүл бурбайт экенбиз. Азыркы убакта биз ошол жаңы критерий киргизели деп атабыз. Мектеп менен, мектептеги мугалим менен директордун ишин баалоосун окуучунун билим сапатына карап баалайлы деп атабыз. Ошон үчүн мектепте 4-класста, 8-класста дагы жалпы республикалык тест киргизет дагы, баланын билим сапатын текшерип, ошого жараша анан кийин мектептин мугалим менен директордун ишине баа берип. Бул жерде айылдар боюнча өзүнчө, шаарлар боюнча өзүнчө рейтинг жүргүзөлү деп атабыз, мектептердин билим сапаты боюнча. Эң негизги нерсе ошо мамлекеттин да ата-эненин да максаты сапаттуу бала чыгаруу. Биз ушуга көңүл буруп туруп, ошо баланын билим сапатына карап мектепке баа берүү боюнча. Анан мектепке ваучер системасын киргизели деп атабыз. Азыр Элдар мырза дагы айтып берет. Анан бул жерде эң чоң бир көйгөй шаарга караганда айылдагы мектептердин балдарынын билим деңгээли 2 эсе төмөн экен. Ошон үчүн айылга көбүрөөк көңүл буруп, айылдагы мугалимдерге биз да ваучер болгондо Элдар мырза да айтып берет, система ошол айылдагы мугалимдердин айлыгын көбүрөөк кылып шаарга караганда күчтүү мугалимдерге кызыктырганга шарт түзүш керек. Жогорку окуу жай боюнча, жогорку окуу жайында бизде азыр мисалы үчүн университеттерге ошо гранттык орундар берилет. Бир университетке бир мугалимдик кесип боюнча 100 грант берсе, мугалим университет ошону алат да окута берет. Биз ал университетке эмес, бала башына берели деп атабыз. Ошол кайсы күчтүү бала грант утуп алса, өзү каалаган университетине барсын деп. Анткени университеттердин ортосунда атаандаштык жок, анан аларда да өсүү жок болуп атат. Кээ бир нерселерди дагы эле илгери Советтер Союзундагы система менен мугалимдерди даярдап атат. Университеттердин ортосунда дагы ошол аккредитацияны ыктыярдуу түрдө кылып, анан ошол акчаны бала башына бергенге аракет кылып атабыз. Анан кошумча билим берүү тармагы боюнча биз бардык тармакка такыр лицензияны алып ташайлы деп атабыз. Кошумча тармакта лицензиянын кереги жок деп, ушул негизги. Анан биздин мыйзамда болбогон академиялык чынчылдык, академиялык эркиндик деген түшүнүктү берип атабыз. Мүмкүн болушунча университеттер, мектептер дагы кээ бир нерселерин өздөрү эле чечип, өз алдынча чечип, сабактарды, программаларды, башкаларды ошол өзүнө мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылып атабыз. Мыйзам боюнча кыскача айтарыбыз деген ушул. Анан эгер кааласаңыздар, анан акырында да жооп беребиз. Азыр ошол Элдар мырза презентациясын көрсөтүп берсин, анан бүткөндө дагы суроо жооп кылабыз. Рахмат. Рахмат. Жакшы түшүндүрмө бердиңиз. Негизи концепциясы абдан туура экен да. Айлыгын жогорулатып, күчтүү адистерди тартыш керек.
Гүлмира айым, өчүрүп койсоңуз, сиз телефонуңузду баарына мешать этип атасыз. Өчүрүп койсоңуз да, 12 бел, микрофонду өчүрүп койгула. Алмаз, мына иштеп атат, микрофонуңарды өчүрүп койгула. Анда кийинки презентацияны ваучердик система боюнча берели. Сиз барсыз. Саламатсыздар. Бөлүшөйүн. Эми бул жумушчу топ жогоруда айтып кеткендей, 1 жылдан бери иштеп атат. Билим берүү министрлиги 4-5 мыйзамды биргеликте кошуп атканда, ошо жумушчу тобуна да биз кирип, ушу чогуу иштеп аткан мыйзам долбоору. Бул жерде Кыргызстанда негизи акыркы 10 жылда бир көптөгөн изилдөөлөр жасалган экен биздин билим берүү, бала бакча системалар боюнча. Бирок негедир реформаларда ошону көп колдонбоптур. Биз ошолор жөнүндө азыр кыскача токтолуп кетели. Эми биздин конституцияда жазылып турат. 46-статьяда 3-пунктта ар бир жаран акысыз бала бакча, мектеп, профтех билим алганга акылуу. Бирок мамлекеттик гана мекемелерде депчи. Бирок бизде катастрофикалык түрдө бала бакча жана мектептер жетишпейт Кыргызстан боюнча. Демек, эмне кылабыз деген суроо пайда болуп атат бул жерде. Кыргызстандын санын көрүп атабыздар, 90-жылы 4 миллион эл болсо, азыр 7 миллион элбиз. 2040-жылы 1-ден 9-класска чейин 800 миң бала төрөлөт экен да. Ушундай демография бар. Улуттук статистикалык комитет боюнча 25-жылдан баштап Кыргызстанда акыркы 74 жылда эң жогорку адамдын көбөйүшү болот экен. Азыр биз жылына орточо 140 миң бала төрөлүп атса, 25-тен баштап 170 миң бала төрөлө баштайт экен. То есть демек 28-жылдан баштап бала бакчаларга басым дагы кыйла көбөйөт. Мектептерге 32-жылдан баштап дагы кыйла көбөйөт да. Бишкекти мисал катары алсак, Бишкекте 90 мектепте болгону 75 миң бала окуш керек. Норма боюнчачы, бир класста 25 баладан алганда. Азыр 185 миң бала окуйт экен да. Мына жерде кошунам бар 11-класс. Мектептен келатып, классыңда канча бала десем 55 дейт. 4 класс ар бирөөндө 55-60 баладан да. Ал 55 3-төн 4-төн отурат бир партада. Анан дуалдын жээгинде турушат да көп балдар. Бишкек, Ош, Чүй боюнча жалпы абал ушундай да. Мамлекет акыркы 1 жылда эмне кылды? Мамлекет айлыктарын көтөрдү мугалимдердин. Бул өтө жакшы көрүнүш. 18 миңден 28 миңге чейин көтөрүлгөн былтыр апрелде. Бирок азыр айтып атышат мугалимдер, сентябрдан баштап сааттарды азайткан үчүн кайра 22 миңдин тегереги болуп калды депчи. Бирок бул эмнеге алып келди? Мурун педагог болом деп бир 2-3 миң бала тапшырса жылына, былтыр 5138 бала тапшырыптыр. Анан ОРТ баалы жогорулаптыр. Мурун мындай 120-130 тегерегиндегилер тапшырса, азыр ошо 180ге жакындагандар да уже мындай кыйын мектепти бүткөндөр дагы мугалим болом деп калыптыр. Бул өтө жакшы көрүнүч. Мектептерди куруу боюнча былтыр 20 мектепти курдук деп мамлекет отчет берди. Бирок билим берүү министринин сайтына кирсеңер, бизде 670 мектеп жетишпейт деп турат. Анын ичинен бир 400ге жакынын жаңы салыш керек. Бир 200-дин тегерегинде авариялык абалда да. Өткөндө көргөнбүз, чаткалда кулаганда, эми өзүңүздөрдүн мектептериңиздер жакшы билесиздер, айылдарда, авариялык абалдарда жаңы курат. Демек биз мындай темп менен 20 мектептен жылына салсак, биз 30 жыл салабыз да мынча мектепте. Ошол эле кезде 25% мектептерде таза суу жок экен, 74% мектептерде ички дааратканалар жок. 68% мектептерде ысык суу жок. Сааттардын окутуу саатын 1020дан 820га азайттык. Бул өтө жакшы. Анткени бул эл аралык тажрыйба, ашыкча сааттан пайда чыкпайт. Ошол керектүү сабактарды жакшы сапаттуу берсе, ошол пайдалуураак деген эл аралык изилдөөлөр бар да. Бюджеттен өтө көп акча коротобуз.
ар 4 сомдун 1 сому бизде билим берүү тармагына кетет 25%. Ошонун 96% бул айлыктарга кетет. Жалпы кеткен акчанын бир 35 миллиард сому мектептерге кетет. Бир 6,5-7 миллиардка жакыны бала бакчаларга, 7 миллиарды жогорку окуу жайларга, 2 миллиарды профтехтерге жана ушундай. Айлыктар эме жана айтып кеттик 18ден 28ге көтөрүлгөн, бирок кайраdır 22ге түшүп кетти да. Бирок эл аралык изилдөө бар. Кайсы мамлекет бир окуучуга канча акча коротот? Statista.com деген сайтка кирсеңиздер, expenditure on education by country ар бир өлкө канча коротот дегенде биз $826 коротуп турбуз 17-18 жылдары. Ошол эле кезде Монголия $1,700, Казакстан $6,500, Түштүк Корея бир окуучуга $15,000 коротот экен да жылына. То есть биз канча акча көп коротпосок да бюджеттен башка өлкөлөр менен салыштырмалуу бул өтө аз сумма да. Канча кабинет жетишпейт дегенде мына Чүй, Бишкек, Ош боюнча саналыптыр. Областында 557 кабинет жетишпейт, балдар, класстар. Бишкекте 1784, Ошто 513, 72% мектеп 2 сменадан иштейт. Ол жерде мына көрөсүздөр, Талас, Ысык көл, Баткен, Жалал Абад, Чүй, мына могул сарылар бул 3 смен иштеген мектептер да. Мына Жалал Абадта 25 мектеп 3 смен менен иштейт экен. Чүйдө 26 мектеп, Ошто 23, Бишкекте 26. Могул көктөр бул 2 смен менен иштеген мектептер. Эми 3 смен дегенде түшүнөсүздөр да, сиздин бала чагаңыздар болсо 3 смен деген эми болбойт да, бул бала кечке маал барат да сабакка. Элдар, мен кечирим сурайм. Могу эмен айтып Нургүл Мирзагани дейт. Өчүрүп койсоңуздар мына Гүлмира микрофондоруңуздарды. Жолтоо болуп атасыздар. Так. Өчүрүштүбү, өчүрүшкөн жокпу? Медер Жаанбаев, Гүлмираны өчүрүп койсоңор микрофондоруңарды. Так, мына мен өчүрө алат экенмин. Гүлмираны өчүрдүм. Так, Миргүлдү өчүрөйүн, болду го дейм, Эми мынча мектепти куруш үчүн жана 1800ге жакын бала бакча керек экен. Бир бюджеттен $2,5 миллиард жакын акча керек экен. Эми бизде болгон бюджет кыргызстандык $2,5 миллиард. Биз бул мектеп бала бакчаларды жакынкы 5-10 жылда кура албайбыз деген маалымат да. О жерде байкасаңыздар, мына Совет Союз кулаган кезде Кыргызстанда 1700 бала бакча курулчу экен. 2000-жылы бул 400гө түшүп, азыр элибиз 7 миллионго жеткенде болгону 1,5 миң мамлекеттик бала бакча бар, 200 жеке бала бакча бар. Бирок бул кезде азыр бала бакчанын саны негизи 5000 болуш керек да. Казакстан, Өзбекстан бул маселени бизге караганда кыйла эле жакшы чечип коюшуптур. Мына 2010-жылы көйгөйлөрү биздикиндей эле болсо, Казакстан азыр акыбатты 99%га жеткириптир. Өзбекстан 70%га жеткириптир. Өзбекстанда үйдөгү бала бакчалар деп ошондон 10 миңге жакын бала бакча ачышыптыр. Жаңылыктарынан көрсөңүздөр болот, ачып. Ошо акыркы 5-6 жылда. Казакстан болсо ваучер системасын киргизип бала бакчаларга жана лицензияны жокко чыгарган үчүн буларда акыбат 99%га жетти. Кыргызстандын абалы момундай. Бул эмнени көрсөтөт? Кыргызстанда да ушундай изилдөө болуптур. Мындай бизде 33% жакыр үй бүлөлөр деп саналат да, ошол жерде 10дон 1 эле бала бакчага барат экен да. 10 баладан 1 эле бала бакчага барат экен. Айылдарда 5 баладан 1 эле бала. Мындай айтканда 5 айылдан 1 эле айылда бала бакча бар экен бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Ошол эле кезде айта кетиш керек, Хекман деген бар. Колуңуздарда, баарыңыздарда сотка бар. Google'га киргизсеңиз, могу кривой Хекман дегенде бул айтып атат. Эгер бала бакчага бала барса, бул өзүнүн жашоосуна, коомго 16 эсе салым кыла алат.
1 сом коротсоңуз бул 16 сом болуп кайтат экен. Эгер 5 жаштарда бала акчага берсеңер, бул 10го 1 болуп кайтат экен. Мектеп учурунда 5ке 1. Университет учурунда 2ге 1. Бул эмнени көрсөтүп атат? Бул Хекман деген 1000 баланы изилдептир да. Бала бакчага баргандарды, барбагандарды. Баргандардын жашоосун мындай сапатынын кийин көрөптүр, 40 жыл изилдептир. Анан айтыптыр, балага бакчага барбаган бала барганга караганда кыйла эле жашоо деңгээли төмөн болот экен да. Бул эл аралык изилдөө. Демек, жана айтып кетпедикпи, жакыр үй бүлөлөрдөн 10дон 1 эле бала бакчага барса, демек алардын балдары деле кайра билимсиз болот, кайра эле жашоодон кыйналат. Биз ушуга ушундай шарт түзүп берип атабыз. Мына бул экономика менен билим берүүнүн деңгээлинин байланышы. Мына Кыргызстан бул жерде. То есть канчалык билим берүү деңгээли төмөн болсо, экономика да ошончолук төмөн. То есть сиздердин айыл шаарларда балдардын билими төмөн болгон сайын жашоо деңгээли да төмөндөй берет. Мына өнүккөн өлкөлөрдө жогорку билим берүү системасы да жогорку деңгээлде, экономика да жогорку деңгээлде. То есть биз Кыргызстандын билим берүүсүн оңдой алмайынча, биз экономиканы оңдой албайбыз да. Бизде Кыргызстанда абал кандай? 60% бала окуганын түшүндүрүп бере албайт экен. Базалык деңгээлге жетпейт экен. Математика боюнча алсак, 60% бала санай алат, бирок санаганын жашоодо колдоно албайт экен. Мындай айтканда, базовый, минимальный деңгээлде билим алышпайт экен. Бул өтө мындай жаман көрсөткүчтөр. Школьники могут читать, писать, считать, но не способны понимать смысла прочитанного и не могут применить свои знания в жизни. Дейт, официальный отчет ошентип турат. Ошол эле кезде айыл менен шаарлардын билим берүү деңгээли өтө айырмасы өтө чоң болуп атат. 17-жылы 70%, 4-класстардын 70% айылдарда базалык деңгээлге жетпептир. Бишкекте 43%. Өткөндө Эстониядан бизге адис келип кетти. Ал жерде айыл менен шаардын билим деңгээли бирдей экен Эстонияда. Бизде 2 эсе айырма бар. То есть айылда окугандардын билими 2 эсе төмөн шаарларга караганда. Бул да жаман көрсөткүч. Экономикага кандай таасир этип атат? То есть ошол эле Эстония, Казакстанга караганда биз 4 эсе аз айлык алабыз. 4 эсе, 5 эсе. Россияга барганда деле биздин айлык өтө төмөн. Анткени биз квалификациябыз төмөн, билимибиз төмөн. Даже миграцияга кеткен күнү деле ошол жерден жакшы жумуш табыш бизге кыйын. Анткени билим берүү төмөн. Анан ошо жакырлардын үй бүлөсү жакшы билим ала албагандыктан алар бала чакасында кайра эле жакырчылыкка түртүп атат да. То есть биз муну оңдомоюнча биз бул маселени чече албайбыз. Демек, бул жерде 3 чоң маселе бар Кыргызстанда. Бала бакча, мектептер жетишпейт. Көп киши балдар бала бакчага бара албайт. Мектептерде жана 3 смена окуган, 50-60тан окуган класстар өтө көп. Билим берүү деңгээли төмөн. Үчүнчүсү болсо, канча көп акча бөлсөк да бюджетте, бул акча баары бир мындай жалпылай айтканда өтө аз башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Орто Азияда мына биз 118-орунга түшүп калдык. Эл аралык боюнча. То есть биз мына Өзбекстан 101, Казакстан 56. То есть биз адам өнүгүү индекси боюнча кыйла эле артта калып калдык. Эмне кылыш керек дегенде, кыскача бала бакчалар көбүрөөк ачылыш үчүн биз лицензиялар жокко чыгарыш керек. Болгону ошол пожарный Санпинден гана текшерүүсүн калтырып, калган кагаздарды жокко чыгаралы деген сунуш. Азыр сиз бала бакча ачам десеңиз, сизге 14 документ керек, 14 кагаз. Потолок 3 метр болуш керек, жана башка. Биз айтып атабыз, пожарный менен эле Санпинден эле уруксатын калтыралы, калган жокко чыгаралы. Ар бир айылда ар бир бала үчүн бала бакча ачылсын деген подход. Экинчиси ваучер киргизели. Бала бакчалар үчүн жана мектеп үчүн. Ар бир балага бюджеттен ваучер берилиш керек. Анан мектептер үчүн бүгүнкү күндө мектептерде билим берүү деңгээли текшерилбейт экен. Чекпоинт деген система киргизели деп атабыз. 4-класс, 8-класста ар бир мектепте балдардын билимин текшерип, бул ОРТ сыяктуу бир текшерүү система болот.
ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен кадрларга чара көрүү. Математикадан мугалим кандай, тилден кандай, жана тарыхтан кандай деп биз так билип калабыз да. Кайсы мектепте, кайсы айылда мугалимдердин деңгээли кандай, балдардын билими кандай. Ошого жараша чара көрүлөт. Анан биз ваучерге да сунуштап атабыз. Кайсы жерде билим көрсөткүчтөрү жакшы болсо, ошого кошумча да айлык кошулат. Мындай мурун алсызыраак болуп, жакшы мугалим келип, жакшы бир жыйынтык көрсөтүп атса, мындай тренд жакшы болуп атса, аларга дагы айлык кошулат деген подход сунуштап атабыз. Негизи баланын билими мугалимдин билиминен жогору болбойт экен эч качан. Бизде номер 1 задача бул мугалимдердин билимин жогорулатуу. Бирок биз анын билимин качан билебиз? Ошо балдардын билимин текшергенде гана билебиз. Анан бул президенттин кайрылуусунда да болгон. Биз ваучерден башка финансовый автономия деп коет мектептерге. Айлыктар түзмө-түз бюджеттен берилгени менен бир канча көрсөткүчтөр ошол директор дагы колдонгонго мүмкүнчүлүк болот акчаны. Мүмкүн краскалаганга, билбейм, чатырын алмаштырганга, билбейм, терезесин алмаштырганга анча-мынча акчаны колдонгонго мүмкүнчүлүк берели деп атабыз да, финансовый автономия. Бала бакчаларга кантип иштейт финансовый ваучерный система? Мына Бишкекте азыр электрондуу очередте 30 000 бала турат. Бишкекте 83 бала бакча бар, ошого 30 000ге жакын бала бүгүн очередте турат. Бул ушул февралдын аягындагы данныйлар. Азыр бала бакчаларга 8 миллиард сом бөлүнүп атса жылына, бирок бул 200 000 балага эле кетип атат. Биз айтып атабыз. 8 миллиард сомду 200 000 балага бөлбөй, толугу менен 800 000 балага бөлөлү. Бул ошол 3 жаштан 6 жашка чейин Кыргызстанда бүгүнкү күндө 800 000 бала бар. Жалпысынан бала бакчага бара турган 1 миллион 150 000 бала бар. Биз эгер 8 миллиардты 800 000ге бөлсөк, 10 айга бөлсөк, ар бир балага бүгүнкү күндө ваучердин баасы 1000 сом. Бул ваучерди эмнеге колдонсо болот? Ваучерди болгону ошол иштеген адам, няня, воспитатель, тарбиячынын айлыгына гана колдонсо болот. Эми тамак ашы бала бакчалары барлар билет, тамак ашын бүгүн ата-эне менен муниципалитет жабат. Бишкекте мен билгенимен ата-энелер 60 сом, анан мэрия 60 сом берет. Биздин айылда 30 сом ата-эне, 30 сом айыл өкмөт берет да. Эми ар кайсы жерде ар кандай бул суммачы. Орточо ошол 1300дөн 2700 сомго чейин да айына. Айылдарда мен билгенимен тамак ашка деп ата-энелер 1000 сом тегерегинде берет да, 1000 сом, 1300 сом. Анан мамлекеттик бала бакчаларда албетте жергиликтүү бюджеттен каржыланат, эми аны билебиз. Имараттын ремонту, көмүрү жана башкасы. Мен жана жогоруда айтып кеттим, ваучер 1000 сом эгер 800 000 бала болсочу, бирок 800 000 бала акыбатка албетте биз бир күндө жетпейбиз, ага кеминде 3-4 жыл кетет. Эгер 300-400 000 балага акыбатка жетсек, Кыргызстан боюнча, азыркы ваучердин баасы 2000 сом болот. Ошо жакынкы 3-4 жылга. Эгер бир группада 25 бала болсо, мамлекеттик бюджеттен 50 000 сом берилет, ар бирөөнө 2000 сомдон. Ошол тарбиячынын айлыгына 25 000 сом, нянянын айлыгына 15 000 сом, анан калган заведующий, качегар, поварларга ошо 10 000 сом ар бир группадан берилгенде, ошо бул да 4-5 кишинин айлыгына жетип калат да. Ошондо республикалык бюджеттен ушундай график менен акча кетет. Азыр 200 000 балага 7 миллиард сом кетип атса, 24-жылы эгер силер айыл өкмөттөр, мэриялар бала бакчаны көтөрө баштасаңар сандарын, анда мүмкүн 50 000 бала дагы кошумча бара баштаса 8 миллиард кетет, анан 9 миллиард, анан ушунча отуруп 30-жылы буйруса 1 миллион баланы бала бакчага толук баргызганга бир ушундай план түзөлүү деген ой бар да. Биз муну Акылбек Жапаровго да сунуштап атабыз. Эгер биз бул ишти кыла албасак, биз Казакстан, Өзбекстандан эле кыйла эле артта келип калып кетебиз, билим жагынан, экономика жагынан, бүт жагынан. Билимсиз муун менен биз эчтекени өзгөртө албайбыз кыргыздардан.
бул кылмышкерлигин жана башкасын айтпай анда дегелечи. Биздин айылда мындай мисал бар. Бизде бала бакчанын ачылган, ошол Чүйдө Гегет айылы. Анын жанында биз швейный цех ачканбыз. Азыр айылда 7-8 үйдө швейный цехтер бар. 2ден, 5ден, 10дон швейный машинкалар бар. Биз эсептедик, эгер 50 000 аял швейный цехте иштесе, бул экономикага $700 миллион акча алып келет. Демек, бюджетте акча көбөйөт, налогтор көбөйөт, силердин жергиликтүү бюджеттерде да акча көбөйөт. То есть бул бала бакча ачылган жерде жок дегенде швейный цех ачылса, бул да экономикага момдай 200 000 аял швейный цехте иштесе, $2 миллиард 800 миллион экономикага акча келет. Бул так эсептер бар экономика жагынан. Кыскасы, сиздердин айылда бир 200 бала болсо, бала бакчага бара турган, бирок бала бакча жок болсо, ата-энелер силерге келип айтат. Мына 200 бала бакчага бюджет 200 балага жок дегенде 2000 сомдон бөлсө 400 000 сом ай сайын бөлүп атыптыр. Эмнеге бала бакча ачпайсыздар деп сиздерге айыл өкмөттөргө айтышы мүмкүн. Ача албасаңар, имарат жок болсо, анда бир жеке бала бакча ачылса деле, ваучер жеке бала бакча деле бара берет. Эгер мамлекеттик имарат жок болсо, мамлекеттик бала бакча. То есть биз ушундай жол менен бала бакчалардын санын көбөйтөлү деп атабыз. Дал ушул жол менен Казакстан, Өзбекстан көбөйттү. Акыркы 5-6 жылда булар жыйынтыкты көрсөттү. Анан ваучер берилгенде банктардагы жеке бала бакчаларга кредиттерди жакшы бере баштайт. Анткени гарантийный ваучер болот мамлекеттен. То есть мындай айтканда гарантийный бир выручка болот да. Мектеп үчүн кантип иштейт ваучер? Мектеп үчүн мына Баткен областын алсак, Кызыл Кыяда эл көп болгондуктан азыр бюджеттен жылына бир балага 12 200 сом бөлүнөт экен. Сүлүктүдө 24 600 сом. То есть элдин санына жараша бюджеттен бала башына ар кандай акча бөлүнүп атат бүгүнкү күндөчү. Бул бир момент. Экинчи момент, мына Бишкекти алсак, Бишкекте 82 мектепте 3900 бала окуйт. Бир балага бюджеттен 11 600 сом коротулат. Ошол эле кезде Первомайский районунда 69 мектеп бар. 3200 бала окуйт. Бюджеттен 19 000 бала, 19 000 сом каржыланат да. То есть мындай айтканда айырмасы 2 эсеге жакын. Биз өткөндө сурадык, эмне себептен мындай чоң айырма? Бул баланын күнөөсү эмнеде? Эмнеге биз ага бюджеттен 2 эсе аз акча коротуп атабыз? Ката экөө тең эле Бишкекте жайгашкан. Мектептери сандары примерно окшош эле. Бул балада эмне күбө? Эмнеге биз бюджеттен акча аз акча коротуп атабыз десек, так жооп ала албадык. Ооба, бул гимназия, анан жана башка деген сөздөр болду. Бирок баланын күнөөсү жок да, гимназия эмес экенчи. Бул ваучер, бул адилеттүүлүктү камсыздайт. Мына силерге формуланы көрсөтөйүн. Мындай формула бар. Бул Грузияда иштейт. Ваучерди эмнеден түзүлөт? Бул базовый сумма бар. Анан жети дагы кошула турган суммалар бар. Азыр муну өчүрүп салайынчы. Жети кошула турган сумма эмнеден турат? Бул мектептин размерине жараша эксплуатацияга кеткен чыгашалар, балдардын саны, окутуу программаларын иштеп чыгуусу. Эгер ошол жерде лаборатория качпайсың? мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болсо, ошолорго көбүрөөк акча бөлүнөт. Анан мектептин состояние жарасына, технический обслуживанияга акча өзүнчө бөлүнөт. Шаардан канчалык алыс, тоолуу райондор болсо, ага өзүнчө акча бөлүнөт. Анан мугалимдерге бонус жетишкендикке жараша. Жана жогоруда айтып кетпедим да. Эгер жыйынтыктар жакшы болуп атса, анда көбүрөөк акча берилет. Формула ушундай. Урматтуу биздин катышуучулар, мен ушу менен презентацияны токтотоюн. Эми айта турган көп маалымат бар, бирок негизги айта турган сөздөр ушулар болчу. Рахмат сиздерге, суроолор болсо биз жооп берели. Рахмат элдарыбызга. Абдан кызыктуу, жеткиликтүү кылып айтып бердиңиз. Азыр суроолорго да өтөлү. Урматтуу кесиптештер,
урматтуу айыл өкмөттүн башчылары, мэриянын кызматкерлери, мэрлер, төрагалар жакшы презентация жасалды. Оюңуздарды ортого салып, сиздердеги мектептерге, бала бакчаларга болуп аткан каржылоолорду дагы айтсаңыздар. Мен дагы кошумча айтып кетейин, Элдар мырза, мына азыр сиз көрсөтүп кеттиңиз мектепке ваучердик каржылоонун формуласын. Ошол жерде сиз азыр айлык акыны, анан башка чыгымдарын да көрсөттүңүз да. Мына ошол формулага жергиликтүү бюджеттен кетип аткан каражат кошулганбы, кошулган эмеспи? Бул формула бүгүнкү күндө Грузияда акыркы 15 жылдан бери иштеп аткан формула да. Бул жашоодо колдонулуп аткан формула. Биз Кыргызстанга бир жок дегенде 1 жыл муну пилот түрүндө текшеребиз, 1-2 райондо алып. Мындай киши көбүрөөк бир район, анан киши азыраак, мүмкүн бир тоолуу райондо алып текшеребиз. Бир жыл пилот кылып. Анан пилоттун жыйынтыгы менен ошого жараша колдонобуз да. Анткени бүгүнкү күндө каржылоо мектептерде 2 система менен жүргүзүлүп калганда, сиз айткандай республикалык бюджеттен берилет, бул жарым акча. Эми көпчүлүк акчасы. Андан сырткары мектептердин баарысын муниципалдык менчиктеп өткөрүп бергендигине байланыштуу жергиликтүү бюджеттен өтө көп каражат кетет. Биз ал жергиликтүү бюджетте каражатты жолго иштете албайбыз, жарыктандырууга иштете албайбыз, таштандыны чыгара албайбыз, таза сууну бере албайбыз. Ошондуктан ошол жака көбү кетип калып атат. Бизде да ошо чоң көйгөй бар да. Ошону да сиздер менен бир дагы отуруп акылдашып, аналитикага киргизсек жакшы болот эле. Албетте. 2-3 жыл мурун биз изилдөө жүргүзгөнбүз. Чүйдүн ичинде эле бир 20 айыл өкмөтүн караганыбызда ситуация мындай экен да. Бай айыл өкмөтү болсо мектеби да бай. Даже кээ бир айыл өкмөттөрдө мугалимдердин районуга барып келген каражатын да төлөп берет экен. Жанындагы айыл өкмөтү кедей болсо дотационный. Мектеби да каралган эмес, жыгылайын деп калган, баягы жергиликтүү бюджетке байланып калганда, мындай айткандачы, андай болбош керек. Баарына бирдей каражат берилип, баары бирдей состоянияда болуш керек да. Мына азыр бир гана Баткен областын бошотту каржылоону. Жакында мына жакшы мектептердин электр энергиясын азыр жергиликтүү бюджеттен алып кетти. Бул да чоң жеңилдик болду да. Мына калган системаны да карап көрүш керек да. Анткени здравоохранение, мисалы үчүн, саламаттык сактоо бүт өздөрүнө өткөн каржылоо. Бир министерство баарына жооп берет. Бизде билим берүү тармагы мындай 2-3 тараптуу бөлүнүп кетип атат да. Жарымы бул жакта, жарымы тиги жакта. Жергиликтүү бюджетке байланыштуу болуп калып атат. Урматтуу кесиптештер, сурооңуздарды берсеңиздер, өзүңүздөрдү тааныштырып койсоңуздар, биз анан бул жерде талкуулайбыз. Өзүңүздөрдү тааныштырып, сурооңуздарды берсеңиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Урматтуу катышуучулар, урматтуу Элдар мырза. Бизде мындай, мен өзүм Ак Түз айыл өкмөтү, Кемин району башчысы болом. Бизде мындай суроо болуп атат да. Бизде бир мектеп, бир бала бакча бар. Ошол мектепке мына сиз жанагы айткандай эле көп жергиликтүү бюджеттен каражат кетип атат. Мектепке 120 тонна биз бир сезондо көмүр жагабыз. Андан тышкары бала бакчага 50 тонна. Ошонун бизде мектеп экинчи этажда эле баягы иш экинчи этажында эле сабактар жүрүп турат да. Биринчи этажына ошо бала бакчаны кошуп киргизип койсок болобу, биринчи этажын баягы бала бакча кылып. Ошондой суроо болуп атат да. Баягы 50 тонна болсо дагы биз баягы жергиликтүү бюджеттин эмесин жөн эле ысырап кетирбей деген маани менен болуп атат да. Совместить да можно деген суроо пайда болуп атат да. Азамат мырза, абдан сонун, Анвар мырза, абдан сонун сунуш. Анткени Күй районунда Дөң Арак айылы, Советский айылында дал ошенткенбиз. Ал жерде нагрузка аз болуп, мектептергечи, 400 мектепте бир 200 бала окуп калган учуктар болгондо, бир крылосун толугу менен бала бакча кылганбыз.
азыр баргансак бир 70-80 бала бар ал жердечи. Дөгөн айылында да ошенткенбиз. Эгер кайсы бир айылда мектепте бала аз болуп атса, бир крылосун бош болуп атса, албетте аны бала бакчага кылыш керек. Оптималдуу жол ошол, бюджеттен кошумча имарат куруп кереги жок. Ооба, биринчиден бала бакчада Муну эч ойлонбой эле кылып салыш керек. Буга көп деле каражат кетпейт. Анан айылыңыздарга да кошумча жумуш орду пайда болот, жана башка дегендей. Биринчи бала бакча деген өзү эскирип калды. Имараты эски. Аны баягы Аристен, тиги жактан проводун алып келип чаптап маптап эле иш жүргүзүп баягы өзүн кармап отурабыз. Анан мектептин биринчи этажы бош. Ал жерде болгону 74 бала окуйт. Анан ойлоп көрсөңүз 120 тонна 74 балага көмүр жагыш. Биз көмүргө эле 1 миллион сом сарптайт экенбиз. Бир сезондо эле жергиликтүү бюджеттен. Анан экөөнү кошуп койсок, биринчи этажын бала бакча кылып койсок, бала бакчага деле 38 бала деп жазылат, эми 30 бала барат, ар кандай да учурлар менен. Ошондуктан ошол суроо болчу да, ошондой баягы эмеси жок болсо, чектөөсү жок болсо, анда абдан сонун экен. Кошо берсек болот экен да. Анвар мырза, сиз анан Элдар мырзадан телефонун алып алсаңыз, ошол жасаган айыл өкмөтүнө эле барып көрө коюш керек да, ошо батыраак болот. Батыраак ошол, потому что ичинде көп уруксат берүүчү документтерди дагы перепрофилированиянын баарын карап чыгыш керек. Анан эсептеш кайра эле окуучулар көбөйсө кайра кетирип каласызбы, ал жагында бүт эсептеп чыгыш керек да. Алдын ала көрүш керек экен да. Суроо барбы дагы, урматтуу кесиптештер? Элдияр мырзанын номерин эле берип койсо чатка болду. Чатка жазып койсо. Рахмат. Бектор Ибраевич, суроо берсек болобу? Бериңиз, өзүңүз тааныштырып коюңуз. Мен Кербен шаардык кеңешинин жооп катчысымын. Мына Бектор Ибраевич жакшы аябай сонун маселени козгоп кошумча коштуңуз. Мен да айтайын дегеним ушул маселе болчу. Биздин Кербен шаарында 9 мектеп, 9 бала бакча бар да. Биздин шаардын бюджети где-то 66-67 миллиондон айланта керегинде. Биз өзүбүз камсыздап дотацияда отурбайбыз. Ал эми бала бакчага билим берүү, жалпы эле билим берүү дейинчи, билим берүүгө 28 миллион 700, почти 29 миллион акча кетирип, 43%-ин биз бюджетибизден ошол жака берип атабыз да. Өзүбүздүн жана сиз айткандай көчөлөрдү жарыктандыруу, коопсуз шаардыга түзүү, мынау жолдорубуз болсо бузулуп жатат, ал жерди оңдоого каражаттарыбыз баягы жергиликтүү 25 маселе болсо ошого акчабыз жетпей баратат да. Мына ушул мыйзамды өзгөртүүгө багытталганыбыздан кийин сөзсүз ваучердик система кирип атканын ушул тарабында эске алып кетсек жакшы болот беле деген ойда. Эгерде муну антпесек жергиликтүү муниципалитеттерге абдан кыйын болуп калат го дейм. Абдан кыйын болот. Мына ушул мыйзам өзгөрүп атканда ушул жагында сөзсүз карап кетсек жакшы болор эле. Антпесек биз өзүбүздүн маселелерибизди чече албай калып атабыз. Же болбосо ушул бала бакчаларды мектептерди районго өткөрүп берип койсок кандай болот ошол имараттарын. Имарат бизде болгон үчүн эле бардыгын биз камсыздап атабыз да. Теге билим берүү министрлиги булардын айлыгын гана берип атат азыр. Калган чыгымдын баары бизден кетип атат. Ушунда бир эске алып койсоңуздар, силер сөзсүз мыйзамдарды кабыл алда силер жанагы эме бересиздер эмеспи? Экспертный заключениелер турабы? Ошондо да бир карап койсоңуздар деген тилек. Рахмат. Уктук. Элдар мырза, ошол маселени сиздер менен дагы бир чогулуп эме кылалы. Абдулвахап мырза чогуу. Анткени сиз айткандай, эгерде пилоттук кире турган болсо, биз мына ушул системаны да кошуп көрүшүбүз керекпиз да. Бардык чыгымдарды бир жерге берип көрөлү пилот кылып. Анткени жөн эле акчаны берип эле уравнивание менен айыл өкмөтүнө же эмеге, анан кайра эле мектепке берип, ортодо посредник кылганын азыр муктаждыгы жок да. Берсе прямой эле бериш керек. Анан мэрияларда действительно ушундай көп жерлерде 50%га чейин чыгып кетип атат да каражаттын чыгымы. Абдулвахап мырза.
Ооба, мен угуп атам. Бизде азыр мыйзам боюнча эгер ваучер системасы кабыл алып калса, финанс министрлигинен түз мектепке акча которула турган болот. Ортада посредниктер жок болот. Азыр 3-4 жерге тийип өтөт акча, ошол жерде ham акча азайып калат экен анча-мынчачы. Ошол ар бир мектепте өзүндө счет болуп, анан балдардын баарын иненен болот дагы, ошо бала башына карап туруп түз акча которулат буюрса. Жергиликтүү бюджеттен да кетеби ана? Бербей. Биз азырынча бунун баарын республикалык бюджеттен деп атабыз. Өкмөт менен да сүйлөшөбүз бул боюнчачы. Рахмат. Азырынча биздин оюбуз ошол баардык республикалык бюджеттен кетиш керек, финанс министрлигинен бир жерденчи баардыгы. Туура, абдан туура болот болчу. Ушу баарына бирдей мындай шарт түзүш керек да. Барбы да суроолор, урматтуу кесиптештер? Алло, саламатсыздарбы? Суроо берсек болобу? Болот, өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Таш булак айыл өкмөтүнүн депутаты тарыхчы Айжамал Маданова. Мен негизинен Жалал Абад шаарында как родитель катары вопрос бергим келип атат да. Мына ушул Жалал Абад шаарынын өзүндө кадровый вопростор боюнча берейин дегем да. Ушул учурда бир эле Жалал Абад шаарыбыз дээрлик ошо республика боюнча мына физика, биология, то есть химия сабагынан орус тил сабактарынын кээ бир айыл жерлерин аксап келишет да. Физика ушу мен айтайын дегеним ушу биз кандай кылганда ушул көйгөйдөн чыгышыбыз мүмкүн да. Мисалы физика, химия боюнча ушул күндө башка жактардан мындай кадрларды алып келип балдарыбызды репетиторлук кылып окутуп атабыз да. Ошону айтайын дегем, окууну бүтүп аткан студенттерди мурдагы биз өзүбүз окуп жүргөндө Советский Союздагы эле по направлениям жөнөтсө болбойбу деген суроо да биринчи. Себеби айыл жерлеринде орус тилдин жоктугунан мен өзүмдүн айылымда да, мисалы Каба айылында, Базар Курган районунда орус тил мугалими жетишсиз, химия мугалими жетишсиз, орус ошол эле малда физика мугалимдери жетишпеген жерлерге кадр вопросун да көтөрсөк жакшы болот эле да. Анан жана башында айтып өтүп атпадыбы, ошо балдарыбыздын билимсиздиги башка мамлекеттерге салыштырмалуу өтө төмөн деп. Дээрлик ошо негизги болуп аткан сабактардан кадрдын жоктугунан балдарыбыз ошо аксап келет да. Мисалы мына мединститутка тапшырайлык десек, химия жок, химия мугалими жоктугунан биз республика боюнча биздин түштүк району, түштүк региону дээрлик өтө албайт мединституткачы. Бул биринчи вопрос. Анан экинчи вопрос жанагы мугалимдердин айлыктары боюнча мен ушу баягы родитель катары барганымда жанагы биринчи башталгыч класстарга 18 саат, кийинки жогорку класстарга 18, башталгычта 18 саат болуп, дээрлик 20 сааттан ашпаш керек. Ал ашып кеткендерге төлөнбөйт деген жери бар да. Эми баягы мугалимдердин көпчүлүгү учурда жетишпеген мугалимдердин ордуна замен кылайын десе окутушпайт. Ошо замен кылбаган мугалимдердин балдар окубастын артта калып кетип атышат да. Мисалы ошол эле малда мына физика сабагынан башка жактан алып келип окутайын десе, мугалимдер өзүнүн окутуп койгон саатынан көп болгон айлык төлөнбөйт экен. Ошонун негизинде балдар ошол эле калып калат, ошо сабак өтүлбөй калат. Ушул вопросту кандай кылып жоебуз? Ушу мурда эми баягы бир мугалим кетип калган болсо, анын ордуна башка жактан алып келип саатына акча төлөнөт эле. Эми ага акча төлөбөгөндөн эч ким окутпайт да. Бул жагынан да аксап келет дагы. Ошол эле балдар билим деңгээли ошол малда дагы төмөндөп калып атат. Ушуларды кандай кылып чечсек болот ушунучу? Анан мына ремонтко дедиңиз, жакшы бир вопрос айттыңар. Крышасына жанагы эмелерин акча төлөп беришибиз керек деп. Ошо туура эле айтылган, көтөрүлгөн вопроста жана ремонтко акча төлөнөт дагы, ремонт, то есть услугага төлөнбөй калат. Мектептердечи мен билгеним, услугага төлөнбөй калганда биз родительдер өзүбүз баягы акча чогултуп берелик дегенде эле өзүбүз баягы родительдер көтөрүп атышат да. Эмнеге акча алып атат, анан акча чогултуп атат деп, жана блогерлер чыгып эле мугалимдерге басым жасашып эле мугалимдер көпчүлүк учурда страдать этип калат. Ушул стройканы жанагы бөлүнүп аткан акчадан стройкага жанагы капитальный ремонтко, ремонтторго ошонун услугасын да кошуп бергенге аракет кылышыбыз керек да. Услугасы төлөнбөй атпайбы ошо мектептергечи? Же төлөнүп атат? Мен билбейт экенмин ошо төлөнгөнүн. Төлөйлү деп жардам катары биз родительдер чогулганда кээ бирлер баягы жазып берип туруп эле блогерлик менен баягы мектептин дагы эмесин булгап коюп атабыз да. Ушул вопросторго жооп берип болуп кетти сурооңуз. Унутуп калабыз, унутуп кала электе жооп берип коелу, узун болуп кетти. Биринчиден мугалимдердин жетишсиздиги боюнча кадр вопросу, биринчиден кадровый вопроста университеттерде бизде көп да, Кыргызстанда канча Неске жооп берем азыр. Неске жооп берем. Биринчиден мугалимдердин айлыгы көбөйгөндөн кийин мугалимдик кесипке тапшыргандардын саны көбөйө баштады. Бул Элдар мырза да айтып кетти цифралар так кылып. Азыр эми мугалимдик кесипке көбөйүп атат, бул жакшы нерсе.
Экинчиден ваучер системасы киргенде ошол Тоолуу район менен чек арага жакын райондорго өзүнчө коэффициент болуп акча кошулат да мугалимдердин айлыгы көбүрөөк болот. Ошол жерге мугалимдер барганга мүмкүнчүлүккө кичине айлыгын көбөйсө шарт түзүлөт да ошол жака барат. Үчүнчүдөн дагы ваучер системасы киргенде мектепте финансылык өзалтчылык болот дагы мектепте жылдын аягында кандайдыр бир сумма ашат. Ошол ашкан акчаны мектеп өзү чечет дагы ремонт кылабы, компьютер алабы, же бир күчтүү мугалимге айлык кошуп береби, же критический мышление сабак киргизеби, же англис тил кошумча киргизеби, мектеп өзү чече турган нерселер бар. Мына ушулар кирип калса сиз айткан маселелер чечилет. Рахмат чоң. Мен кошумчалап кетет элем. Биз ар бир мектептин 4-класс, 8-класста балдардын билимин текшере баштаганда биз так билип калабыз. Кайсы жерде химия жагынан аксап атат балдар, математика жагынан ошого жараша чаралар көрүлөт албеттечи. Рахмат. Кечиресиз ошо суроо азыркы ким вопрос берди, чаралар көрүлөт деген мырза, ошо сиз кандай чаралар көрүлөт? Мисалы азыр химия, физика мугалимдери жок, айылдар бар да. Мына уже скоро мектептер бүтүп экзаменационный эмелер башталып атканда ар каяктардан биз адамдарды ошо чарасын кандай көрөсүздөр? Ошо тууралуу бизде Кыргызстанда жаш мугалим деген программа бар. Эгер чындыгында сиздин айылдан такыр башка бир жакшы мугалим чыкпаса, анда Бишкектен сунушталат. Барып ошака жашайсыңар, жакшы мугалим болуп бергиле, айыл өкмөт жана башка үй жагынан жардам берсин. Эми ушуга чейин такыр айла жок болсо, ушуга чейин чаралар көрүлөт. Так ошол тегеректен жакшы мугалим тапканга аракетти жергиликтүү бийлик да бул маселеге толугу менен киришиш керек. Негизи эң жогорку билим деңгээли Финляндия, Эстония өлкөлөрдө ал жерде бала бакча мектептерди негизи жергиликтүү бийлик карайт экен да. Жергиликтүү бийлик канчалык бул маселеге терең кирсе, маселе да тез жакшы жагына чечилет экен да. Муну да эске алыш керек. Рахмат. Туура ал жактарда директорду конкурс менен айыл өкмөтү же мэрия коет да. Анан айлык акысын, каражаттарын өздөрү чечишет. Бардык самостоятельность берилген да. Ошого жараша сиздерде формула менен балага жараша каражаты да берилген да. Биздин мыйзам долбоорунда дагы мектеп директорун жергиликтүү бийлик, ата-энелер комитети, жергиликтүү кеңештин депутаттары ошол шайлай турган немелер, нормалар киргизилген. Мектеп директорун ошол жергиликтүү бийлик өзү шайлайт конкурс негизи менен. Жакшы. Суроолор барбы дагы? Өзүңүз тааныштырып коюңуз, сурооңузду бересиңиз. Саламатсыздарбы? Мен коомдук ишмер Гүлжан Кутманбаева. Мен өтө азыр катышып атып кубандым, себеби толук билим берүү тармагы бизде төмөн болуп кеткен. Азыр ваучердик системаны угуп кубандым. Чындыгында бул бизде билим берүү тармагын контролго да алат экенбиз. Азыр көп жактан талаш тартыш болуп атат. Анан ушул системаны киргизсек, биз туура жеңет экенбиз деген ниеттемин. Анан кабат эле айтып кетейин дегем, ушуну эми ишке ашыралык. Рахмат. Толук кирсин, ыраазымын. Ошо билим берүү тармагына Элжан мырза карап баарын өзүнүн колуна алып катышып, ушинтип жарандык активист, коомдук ишкерлердин баарын чакырып атат. Менде дагы бир суроо бар. Абдулвахат мырза, эми айтсаңыз. Биринчи жолу болуп атат окшойт деп ойлойм. Азыр мына сиздердин мыйзам долбоорунан сырткары дагы мыйзам долбоору барбы? Билим берүү менен. Ооба, биз башында бир комиссия иштеп аттык. Анан биздин сунуштарды баягы текшерүүлөрдү азайтуу, ваучер системасын киргизүү, мугалимдерге академиялык эркиндик берүү деген системаларга билим берүү министрлигиндеги аппараттагылар каршы чыгып, алар өздөрүнчө мыйзам чыгарган. Аларда бул нерселер жок. Аларда дагы эле мамлекет көзөмөл кылыш керек, биз аттуу болуш керек, лицензияны беришибиз керек дейт. Анткени алар биздин мыйзам кабыл алып калса, билим берүү министрлигиндеги толтура чиновниктер коррупциялык жол менен келе турган акчадан калып калышат. Ошон үчүн азыр катуу күрөш болуп атат. Биз бул мыйзам долбоорун иштегенден бери азыр 4-министр менен иштеп атабыз. Жакшы, сүйүнүчтүү нерсе, Каныбек Капашев, Иманалиев биз мурун жумуш топко да келип сунушун берип жүргөн. Азыр биздин мыйзамды колдойм деп айтып атат, бирок тилек каршы колдой эле корутундуга. Билесиздер, регламент боюнча кандай мыйзам долбоору болбосун, өкмөттөн корутунду болмосо жогорку кеңеш каралбайт.
карай албайт. Жогорку кеңештин 30га жакын депутат автор болду, спикер өзү, 4 лидер фракция, соц комитеттин төрайымы баары макул. Биз депутаттарга да түшүндүрүп, ошол депутаттарга Эстониянын специалисттерин алып келип, билим берүү министрлигине депутаттарга жолуктуруп түшүндүрүп бердик. Анан биздин мыйзам долбоорун даярдап атканда биз 3 өлкөнүн системасын көрдүк: Эстониянын, Грузиянын, Казакстандын. Анан өзүбүздүн мугалимдерге ортого салып берип, кыргызча вариантын кылып, ошо биздин адаптация кылып ошондой чыгардык. Эми буюрса азыркы убакта эми ушул биз өкмөттүн корутундусун күтүп атабыз. Өкмөт корутуп алып берсе, эртеле оң корутунду. Жогорку кеңеш каникулга чейин кабыл алынып калса, сентябрдан баштап бул мыйзам долбоор иштеш керек. Анан ваучер системасы, бул жерде ваучер системасы этап менен киргизилет деп жазылган. Гүлжан айым. Адилет өчүрүп турсаң микрофонду. Ваучер системасыга финансы министрлиги каршы болуп аткан, бирок биздин жумуш топтун мүчөлөрү кирип, алар менен түшүндүргөндөн алар өздөрүнүн сын пикирлери менен корутунду берди. Анан буюрса ваучер системасы этап менен киргизилет буюрса. Рахмат. Дагы бир жогорку кеңештин регламентинде закон нормативно правовых актах мыйзамда дагы көрсөтүлгөн. Эгерде мыйзам долбоору жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына тийиштүү болсо, сөзсүз түрдө Союздун биздин ассоциациянын корутундусу керек. Ошондуктан мыйзам долбоорун бизге да жөнөтүп койсоңуздар, сет менен биздин адистерде сиздер менен чогуу карап чыгып, азыр айтылган көп бизде да сунуштар бар, иштеп чыксак сиздер менен. Жакшы болот, макул, биз жөнөтөбүз, жакшы болот, сөзсүз. Биз кызыктарбыз, көбүрөөк адамдар катышып, көбүрөөк сунуш. Биз мыйзам долбоорун чыгаргандан кийин бизге 60тан ашык мыйзам долбоору келди, сунуш келди. 30% кайра өзгөрдү мыйзам, 30% кайра өзгөрүп, ошол толук тоогу киргизип чыктык бардыгын. Анан биз ар дайым ачыкпыз, ар кайсы пикирлерге. Суроолор барбы, урматтуу кесиптештер? Сунуштар, пикирлер? Саламатсыздарбы? Менде суроо бар эле. Мен Чаткал айыл өкмөтүнөн Жээнтаева Шекербек атым. Мен бул системага ушул билим берүү тууралуу маселе көтөрүлүп жатканына аябай кубанычтамын. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары дагы билим берүүгө жакшы таасир бере алат экен. Бул деген билим берүүдүн сапатын жогорулатат деп ойлойм. Анан менде бир мындай суроо бар да. Мугалимдикти бүтүп, бирок иштебей жүргөн жаштарыбыз бар эле. Эми кызыгып жумушка тартылат, уже асты арыз жаза башташты. Ошолорду кайра окуудан өткөрүлсө, ошондой программалар барбы? Окуудан өтүп тургандан кийин азыркы убакта мугалимдер 5 жылда бир жолу билим берүү өркүндөтүү институтунан өркүндөтүп турушат билимин. Бирок биз азыркы мыйзам долбоорунда министр менен да сүйлөшүп атабыз. Ушуну жеке менчик секторго да берип атабыз. Ошол жеке менчик ошондой уюмдар ачылып деле мугалимдер өздөрүнүн билимин өркүндөтсө болот деп. Экинчи жагы, кээ бир мисалы үчүн ошол эле экономисттер, кээ бир ошол өндүрүштө иштегендер деле жогорку билим болсо мугалимдик кесип кыла алат, атайын ошол окуудан өтүп, баягындай сертификат алып туруп, ошол кээ бир жерлерде күчтүү, мисалы үчүн биз азыр жаңы мыйзам долбоор бүткөндөн кийин жаңы билим берүү стандартын иштеп чыгайлы деп атабыз. Анткени тилекке каршы биздин билим берүү стандартыбызда балдарга көп компетенцияны үйрөтпөйт экен. Мисалы үчүн ошол эле Эстонияда, Грузияда, башка жерлерде балага кичинесинен баштап командада иштөөнү, IT менен иштөөнү, экономика, бизнес, акчаны айландырууну үйрөткөн сабактар бар. Биз буюрса билим берүү мыйзам кабыл алып калган ошол долбоорду стандарт кайрадан иштеп чыксак, ошонун негизинде жаңы сабактар киргизилет. Мына ошондо ошо экономика боюнча, башка боюнча кээ бир сабактарды ошол башка тармактагы күчтүү специалисттер да сабак берсе болот деген нормалар кирип атат буюрса. Өтө сонун экен, жакшы, рахмат чоң. Мен дагы кошумча айтып коеюнбу, уруксат болсо? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен өчүп калды. Менин атым Бурул Макинбаева, кесибим врач, анан ошо билим берүү тармагы уже здравоохраненияга дагы таасирин берип атат, оор таасири, залакасы оор болуп атат, анткени медсестра, фельдшерлерди окутуш өтө кыйын болуп атат да. Анан биз дагы бир эмени айтып коеюн, көбөйдү. Кээде балдар убагында мектепти бүтө албай, эрте иштеп кетип же медресеге барып, анан кийин кайра ойлонуп, кайра эле аттестат алсам эле дегендей болот экен да. Ошолордун жолун дагы буубаш керек.
Ошон үчүн бизде непрерывное образование деген качан кааласа кайра келип, кайра окуп, кайра документ алганга мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Ошону дагы эметтик. Ошондой да болуш керек да. Рахмат, сунуштарыңыз бул жерде запись жүрүп атат. Сөз кайра башында карап чогуу табызбы дейт. Анан мен дагы демилгөөчүлөргө дагы бир кошумча сунушум бар эле. Эгерде жеке менчик мектепте билим алса, ваучер аркасынан барабы же барбайбы? Албетте барат. Балага бир анткени ваучер. Элдар, сен жооп берип кой, Элдар. Элдар мырза, жооп берип койсоңуз. Бишкекте жеке бала бакчанын көп түрлөрү бар да. Эми сапатты баарыбыз билебиз, Кыргызстан боюнча көп бул мектептер. Билимкана булар көбү отказ кылабыз дейт. Биздин мектепке ваучерди кабыл албайбыз дейт. Анткени эми ал жерде окуу кымбат да, бир 200 000 сомдон өйдө болгондуктан алар бир бюджеттен 25 000 бөлүнөт экен ваучер жылына. Ал акча үчүн бизди счетный палата текшерип, жана башкага бизге кереги жок деп кымбат мектептер отказ берип атат. Бишкекте арзан мектептер бар. Айына 3 000 4 000 сомдукта жеке мектептер бар. Алар көбү алабыз дейт. Анткени алсак бизге бул жана кыйналган үй бүлөлөрдөн көп балдар келет, ошолорго чоң жардам болот деп алар алабыз деген ойдо да. Алдын ала маалымат ушундай. Негизи биз мыйзамда уруксаат берели деген ой бар. Анда мындай жиптиирээк вариант караш керек го дейм. Анткени эки тараптын тең мүмкүнчүлүк эмелерин эске алыш керек. Анан экинчи суроо. Мисалы үчүн мына жеке мектептерде сиздер да Элдар мырза анализ кылып көрдүңүздөр, мына Эстонияда дагы биз да барып көргөнбүз. 70% билим практикалык түрүндө берилет да. Бизде теория. Аны эч ким, аны сезим кабыл алуу өтө оор. Миң уккандан бир көргөн жакшы да. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө мыйзамда көрсөтүп кетүү керек. Сөзсүз какой-то каражат же формуланын ичинде болуш керек. Практикалык ишке өтүш керек да. Практика менен көрсөтүш керек. Ошон үчүн бизде химия, физика, биология мектептеринде лабораторный эмелер иштебейт. Көп нерсени мына жөнөкөй менен көрсөтүп берсе, бала ошону тез кабыл алат да. Теория ал айтат, чыгып кетет. Ошол жагын эске алууңуздарды мен сунуш катары Сиз жакшы нерсени айттыңыз, Бектур мырза. Биз мыйзамды азыр иштеп бүтүп, азыр буйруса жогорку кеңешке биринчи окууга кирсе, биз мамлекеттик стандартта каралган сиз айткан нерсенин баарычы компетенция деген сөз бар. 21-кылымда бала негизи 8 компетенцияга ээ болуш керек экен. Бизде Кыргызстанда 3 эле компетенция каралган экен, 5өө каралбай калыптыр. Биз азыр Каныбек Капашович менен сүйлөшүп, госстандарт боюнча да буйруса азыр ишти жакында баштайбыз. Эми ал өзүнчө бир чоң жумуш болот. Ошо сиз айткан бала канчалык практикалык түрдө окууну, билимди алыш керек, жана башка ошонун баары каралат ошонун үстүнө. Ал жумуш жаңы башталып атат. Мен да кошумча кылып кетейин, Бектур мырза. Биз азыр мыйзам долбоорго дуальный образование деген түшүнүк киргизип атабыз. Бул ошол өндүрүштү көбүрөөк көңүл бура турган кылып, бул базынча профессионалдык техникалык баягы училищаларга колдонот. Ошол жерде мүмкүн болсо производстводо көбүрөөк убакыт өткөрө турган, көбүрөөк навык ала турган кылыпчы. Рахмат. Коёмбу жанагы ваучер жөнүндө? Вот бизде ошондой түшүнүк болуп атат да, ваучерди жеке менчик мектептер алып, анан байлар байып кетет деп. Илдар мырза айткандай, байлар ал ваучерди көбүнчө албайт. Бизде бир эки эле түшүнүктү талкуулап атабыз да, мамлекеттик мектеп жана жеке мектеп. Анан ошол эле Эстонияда 82% мектептер алар муниципалдык. Анан азыр муниципалитеттер өтө көп өзүнүн бюджетин ошо мектептин комуслугасына жумшайт, а бирок мектептин жашоосуна же директордун ишине такыр катташа албайт да. Ошол бул такыр адилетсиздик. Анткени ошо жергиликтүү мектептин балдары окуйт, алар ошончо каражатты бөлүп атат. Ошон үчүн кээ бир мектептер, кээ бир айыл өкмөттөр мындай даярдык болсо,
кээ бир мектептердин статусу муниципалдык болуп калса, ошондо жергиликтүү өкмөт толук кандуу катышат эле, мамлекет ваучерди бөлүп турса, ошондо ресурстар мындай биригип, жергиликтүү өкмөт жакшы карайт да өз балдарын. Анткени Эстониянын эмеси примери как раз ошо жергиликтүү өкмөт, жергиликтүү эл өз балдарын жакшылап багат. Өз дагы эметет, кошумча дагы азыр деле питанияны берип атат айыл өкмөттөр. Мындай эмеге жеткенде, контролго жеткенде, такыр жергиликтүү өкмөт четке чыгарылып калган да. Ошон үчүн ушундай муниципалдык мектептер, муниципалдык садиктер көбөйсө ошондо жакшы болмок. Анткени Конституцияда жазылган мамлекеттик, жеке жана муниципалдык деп. Муниципалдыкты биз аз кеп кылып атабыз да. Рахмат, сунушуңузду эске алыңыздар. Суроо бар эле. Бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Алай району Медер Абдыкайров. Мынау билим берүү мыйзамында 2003 жылкы билим берүү мыйзамынын 32 статьясында мондай деген жер бар эле да. Айыл мектептеринде иштегени келген жаш адистерге жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен чарбачылыгын жүргүзүү үчүн баягы кызматтык маянанын 10 эсе өлчөмүндө мындай бир жолу мындай жөлөк пул берилет деген абзац бар да. Бирок тилекке каршы ошол жаш адис келгенден кийин 5 жыл, 6 жыл, кээде 10 жылга чейин местанын жоктугунан ал жумуш орду менен камсыз болбой калып атат. Ошол 5-6 жылдан кийин киргенден кийин дагы ошол жөлөк пулду ала алабы деген биринчи суроо. Экинчи суроо, мына биз мындай деген жаңы немеге өтөбүз деп жүрбөйлүкпү? 12 жылдык билим берүү системасына деп. Биз азыр бүгүнкү күндө ушул 12 жылдык билим берүү системасы мына жаңы мыйзамга киргизилдиби, кандай мындай ыңгайлаштырылып киргизилдиби, ошол маселени бергим келип атат да. Рахмат сиздерге. Мен жооп бере берсемби? Ким жооп берет? Мейли. Мен жооп берейин. 12 жылдык деп бизде мыйзамга киргизилген жок. Анткени биздин түшүнүгүбүз боюнча бу 12 жылдык деп булар дошкольныйдын жанагы жетишпей атпайбы? Ошо дошкольный этапты көбөйтөбүз деп жасап аткан аракет, бирок ага мындай поэтапно өтүш керек да. Бул государственный гарантияда биринчи жолу Конституцияга дагы өттү. Ушундай дошкольныйга укуктуу деп. Анан бара-бара киргизиш керек деп ойлоп атабыз. Анткени азыр 6 жаштагы балдардын баарын мектепке жиберсек, анда экеси азыр деле 55 баладан отуруп атат класста, Бишкекте. Анан дагы 110 болуп кетсе, анда кантип бул коллапс болушу мүмкүн да. Анан андай гарантиялар уже башка мыйзам менен киргизилиш керек. Бизде, например, мен врач здравоохранения өзүнчө мыйзам, программа госгарантий деген ал өзүнчө мыйзам да. Анан ошон үчүн 12 жыл окуйт деген андай мыйзамга киргизилген жок да азырынча. Анан дагы вот силер айтып атпайсыңарбы жөлөк пул деп. Анан биз дагы ойлоп атабыз ошол мыйзам боюнча мыйзам пакети менен киргизиш керек. Ошон үчүн жанагы закон об МСУ возможно аяка дагы мындай дополнение киргизиш керек да. Ушул мыйзам образованияны эске алып, анан возможно тияка дагы эмелерди киргизиш керек пакет менен. Ошого силер жардам берсеңер, анда жакшы болот эле да. Ошо закон об МСУ кандай эмелер, тоскоолдуктар бар бул мыйзамды об образованияны ишке ашырганга. Ошон үчүн ошондой иш аракет чогуу жасаш керек. Анткени жөлөк пул бул эмеге кире албайт, бул мыйзамга. Бул образование жөнүндө да. Ошон үчүн пакет менен башка мыйзамга дагы киргизсек жакшы болмок. Барбы дагы сунуштар, пикирлер? Айыл өкмөттөрдөн, депутаттардан, мэриялардан, кеңештерден. Саламатсыздарбы? Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Абдулфак апа ушуга жооп берип койсо жакшы болмок.
Ага сөйлөмө уруксат барбы? Сиз беребиз, анан жооп берет Абдулкадыр мырза да. Саламатсыздарбы? Мен Ош областынын Чоң Ай районундагы Чоң Айылдык кеңешинин депутатымын, өзүм мугалиммин. Азыр мына окуучулардын билим сапаты төмөн деп атпайбызбы? Ошол төмөн болгонунун бирден бир себеби кадрлардын сапатсыз болуп аткандыгы жөнүндө бир айткым келди да менчи. Азыр мына жогорку окуу жайларында эң төмөнкү сапаттагы кадрлар чыгарып атат да. Союздагы биз союз мезгилинде окуп калганбыз. Ал мезгилде катуу сабактарды берчү да. Азыр ошо мугалимдин билим деңгээли төмөн болгон үчүн окушунун дагы билим деңгээли өтө төмөн болуп атат. Азыр айтып аткан ваучер система өтө жакты мага. Себеби мугалимдерди да контролдоп, ошол боюнча жанагындай чараларды колдонсо болот экен да. Ошол боюнча дагы мына жогорку окуу жайларында дагы бир контролдук жүргүзүү керекпи деген ойду айтам да. Азыркы жаштар өтө сапатсыз кадрларчы. Анан ошол сапатсыз кадрдан алган окуучудан кандай билим чыгат? Келечеги өтө караңгы болуп атат да. Ошол боюнча дагы бир мени түшөлүп жүргөн ушул көйгөй да көптөн беричи. Анан билим берүү системасы бүт ошо жогорку окуу жайларындагы катуу көзөмөлдөш керек деген ойду айткым келет да. Мен жооп бере алам. Айта берейинби? Эме кылалы, сунуш суроону экиге бөлөлүп, сунуштарды кийин шашпай карасак болот. Конкретно суроолор болсо, суроолорго жооп берели. Убактыбыз аз калып атат, анткени 20 мүнөт убактыбыз бар. Абдубакат мырза, жана 32-нчи береме боюнча медер суроо бердилер, жөлөк пул боюнча. Ошол норма барбы сиздердин мыйзам долбоорунда? Анан мен аны так билбейт экен, биз бир карап көрөйлү бул боюнча. Жок, жөлөк пул бул мыйзамда жок. Бул мыйзамга кире албайт. Бул отраслевой закон. Ал башка законго кириш керек. Анан бул жерде мына биз дагы 484 муниципалитеттин өкүлү катары биз дагы бул жерде өзүбүздүн ойлорубуз бар. Анткени биз да жакында ревизия жасап бүттүк. Айыл өкмөтү мэрияга бүгүн 189 мыйзамды жүктөп салган. Бардык жагынан каржылайсыңар, аткарасыңар деп. Штат жагы, каржылоо жагы бүгүн 72% дотацияда отурат. Эгерде бир кандайдыр бир кошумча функция полномочия берсек, анын источнигинде табышыбыз керек да. Каражаты каяктан келет? Анан каражатын берип туруп, анан кийин коштук, анда ишке ашат да. Жөн эле ийде берсе, анын баары мына 189 мыйзам бүгүн аткарылбай атат баарыбыз. Аны да эске алуу керек. Сиздер менен талкуулай болушубуз керек, эгер керек болсо. Суроолор барбы дагы? Мен Замирага менде суроо бар эле. Замирага. Азыр бурул эжеке, мына Зарк өкүл суранып атат. Буга чейин суроо берилдилер, жооп берип койсо жакшы болмок. Баягы эженин суроосуна. Бурул эже. Анда ошого биринчи жооп берели, анан Зарк өкүл эжеке кое турабыз, Макул. Мен жооп берейинби? Замира туура айтып атат, сапатсыз билим берип аткан мугалимдер сапаттуу билим бере албайт. Анан биз изилдеп көрдүк да, мугалимдерди только мындай мамлекеттик университеттерде, анан кийин ОРТСи төмөн балдар барат экен да. Ошон үчүн мугалимдердин статусун бийиктеш үчүн азыр именно мугалим вообще баары эле образовательный грантты алган балдар ОРТСи бийик. Любой, независимо от формы собственности, университетке барганга укук бериш керек да. Ошондо анан кээ бир жеке университеттер, күчтүү университеттер, алар баары ошол эмеге сапаттуу мындай выдающийся выпускниктерге эме болот, конкуренция болот да. Анан айтып атышат кээ бир жеке университеттер, биз мугалим окутуп берет элек дейт. Даже ошол эле ваучерге жетишпеген акчаны өзүбүз таап, өзүбүз Норвегияга жиберип, анан мындай сапаттуу современный деңгээлдеги мугалимдерди окутуп берет элек дейт. Например, 10 бир университет 10, анан башка университеттер эле кошулат. Университеттин арасында ошол мугалимди окутам деген эмеси болсо, желаниясы болсо, ошолордун арасынан атаандаштык болуш керек. Ошондо гана сапат көбөйөт. Азыр монополия болуп атат да, государственная монополия. Именно мугалимди окута турган балдарды мындай сапатсыз университеттерге жиберип атат. Ошол жака грант түшүп атат.
Рахмат, бардыгы кийинки Запуп Лежикема. Рахмат эже. Саламатсыздарбы, МСО жетекчилери, Абдыбахак мырза. Биринчиден мен ыраазычылык билдирем. Мага да жакты. Бул ваучердик система байкашымча эгер ишке ашса сонун болчудай. Бирок биз жана айтып атабыз, билим сапат боюнча сөз болуп атат да, бул жердечи. Анан мугалимдер жакшы билим бербейт деп бир жактуу карап атабыз. Билим берүү мыйзамында 9-класска чейин милдеттүү билим берүү деген бар да. Анан азыр окуучулар 9-класска чейин окуп туруп, жакшы окуган окуучулар башка окуу жайларга тапшырып кетип атышат да. Анан 10-11-де олимпиадага катышат, ОРТга катышат. Ошого жакшы окуган окуучулар, начарлары гана мектепте калып, начар окуучулар гана катышып калат да. Ошонун себебинен дагы билим сапаты начар, ОРТ начар бала алып атышат. Азыркы менин суроом, жаңы мыйзам боюнча ошол кандай? 9-класска чейин элеби, дагы деле негиз милдеттүү билим? Ошого жооп берип койсоңуздар. Жаңы мыйзам боюнча буга чейин ошол мурун депутат Мирлан Женчироев киргизген болчу, өзгөртүү. 11-класс толук бүтүш керек же болбосо ПТУда окуш керек. Ошо эки норма бар. Эгер 11-классты окубаса, анда ПТУда окуп бүткөрүш керек деген норма кирген. Бул ошол кабыл алганына 4 жыл болду, бирок акча каражат жетпей калышы мүмкүн деп 2022-ден киргизебиз деп ошондо өкмөт сүйлөшкөн. Анан негизги нерселер биз азыр сунуш берип атабыз, мыйзамда бардык нерсе жазылбайт. Мыйзамдан кийин баягы Элдар мырза айтып кеткендей билим берүү стандарты болот. Мына ошол жерде биз 9-класстан кийин балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек. Биз эң жаман нерсебиз мектеп дагы, ата-эне дагы баланы кесипке даярдабайбыз да. Негизи ар бир баланын шыгы бар. Ар бир бала өзүнүн шыгын тапса, ошол тармакта эң таланттуу болуп, өлкөгө чоң салым кошо алат өнүгүүсүнө. Бирок биз кесип тандашты үйрөтпөйбүз дагы, анан балдар ошол баягы өздөрү жакпаган кесипке ээлик болуп кала берет. Эгер биз 9-класстан биз сунуш берип атабыз, тандоо мүмкүнчүлүгүн берейин деп. Келет баланын 8-класстан кийин отуруп, бала ата-энеси, мугалим, анан бала психологу болуп, баланын шыгын ачып берсек, тест өткөн. Анан баланын шыгына карап туруп, 9-10-11 класста өзүнүн шыгына карап ошол 16 сааттын 8 гана саатын окуп, университетке даярдай турган, кесипке бара турган сабактарды гана окуш керек деген сунуш берип атабыз. Эгер ушул өтүп калса, ошондо балдарга кызык болот. Анткени бала 9-10-11 класста азыр көптөгөн балдар мектепке барбайт, анткени мектеп кызыксыз болуп калган да. Бир жакта, экинчи жактан балага бардык сабакты эле күчтөндүрүп бере берген бул туура эмес да. Баланын келечектеги кесибине, өзүнүн шыгына, бара турган университетине карап сабактарды көбүрөөк берсек, ошондо бала кызыгып окуйт. Мен дагы кошумча айтып коеюнчу. Рахмат, ошондой болсо аябай сонун болмок. Дагы кошуп, кээ бир ошо жаш балдар сунуш берген да, 9-класстан кийин дагы ОРТ сыяктуу өткөзүш керек. Анткени жана колледжге өтүп атканда аякта да коррупция болуп атат дейт. Анан ошондой дагы сунуш киргизип атабыз. 9-класста дагы бир сыйра ОРТ өтсүн деп. Абдан жакшы болот, туура. Дагы менде дагы бир суроо бар. Өзүңүздөр билесиздер, азыр мыйзам долбоорунда балким ал жерде көрсөтүлбөсө да башка стандарттарында карап кетиш керек. Бизде тилекке каршы айылдарда көп жерлерде үй бүлөнүн ичинде көп мындай зордук зомбулуктар көп болуп келет да. Эми балга көп айылдарда сиңип калган. Мына ошон үчүн мектептерде психолог катары адистер өтө керек да. Анан алар да өтө күчтүү адис болуп, ар бир баланы байкап, алар менен сүйлөшүүнү жүргүзүүнү да керек да. Бул тармагы каралганбы мыйзам долбоорунда? Ооба, биз сизге толук кошулабыз. Эң чоң сунуш азыркы билим берүү жаңы министр дагы буга кызыктар болуп атат. Анткени бизде психологдор Бишкек шаарында гана бар экен мектептерде, айылдарда жок экен. Азыркы убакта бул өнүккөн өлкөлөрдө балдар психологу деген кесип өтө мындай жакшы кесип, сыйлаган, анан айлыгы дагы өтө көп да. Бирок биз ага эми жетип атабыз. Анткени бизде дагы эле баягы психологко психтер барат деген түшүнүк менен жашап келгенбиз да Советтер Союзунда калганчы. А так психолог ошо баланын тест өткөзүп, проблемасын таап, ата-энесине, мугалимге жеткирген жакшы мүмкүнчүлүк бар да. Азыр эми биз жаңы билим берүү стандарты иштегенде ошого сөз киргизейин деп атабыз. Ар бир мектепке сөз бирден психолог керек. Анткени бир класста, кээ бир балада проблема боло баштаса, класс жетекчиси психолог алып барат.
ал сүйлөшөт, тест өткөзөт, анан аныктап, ата энесин чакырып, ошо маселени чечишиңе жардам берет да. Бишкекте жеке менчик мектептерде ошондой күчтүү психологдор бар. Алар мына ушундай жолдор менен чечип, көптөгөн ата энелерге жардам берип атат да, балдардын ошо эртерээк ошо проблемасын аныктагангачы. Рахмат чоң. Дагы кошумча дагы биздин мыйзамда биринчи жолу ошол безопасность образовательной среды деген целый глава киргиздик. Мурун жок болчу. Башка мондун мыйзамында да ал жок. Ошон үчүн мектептер мына безопасность боюнча каражатын мындай тратить эткенге укугу жок болчу. Азыр андай укук болот. Ошон үчүн служба безопасности содержать этсе дагы мүмкүнчүлүк болот. Анда счетный палата иштеке деп мындай претензия кыла албайт да. Ошондой дагы безопасная образовательная среда деген глава киргиздик. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? Угулуп атабы? Угулуп атат, өзүңүз тааныштырып коюңуз. Саламатсызбы? Мен Каракол шаардык кеңешинин төрагасы Туратбек Акимханов. Жанта бери катышып отуруп жакшы сунуштарыңыздарды уктук. Чындыгында Виктор Ибраимович, сиздин жанагы эки сунушуңуз эң туура керектүү сунуш. Бул биринчиден ошол жанагы ар бир классты өзүнүн тетиктери менен жабдуу. Азыр жөнөкөй эле мындай класстарда карасак, практикалык жактан эч кандай иш алып барылбайт мектептерде. Даже микроскоп эмне экенин билбегендер окуучулар бар, анан ошолор кээде олимпиадага барышат, алар мындай теория жактан окуп атат, бирок өзүлөрү колдонуп көргөн эмес. Бул биринчиден. Бул тетиктерин жабдып берүүгө толук баарыбыз ушул республикалык билим берүү министрлиги менен чогуу, жергиликтүү бийлик чогуу биргеликте иш алып барыш керек. Бул боюнча да биз ушул жергиликтүү ушул билим берүү тармагына сунушубузду өзүбүз айтканбыз. Биз каржылоо жагын былтыр кеңештин атынан сунуш бергенбиз. Ушул олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө же болбосо ошол кандайдыр бир өзүнүн жетишкендик боюнча мектептерден мисалы үчүн олимпиадаларга чыгат, ОРТдан жеңген окуучуларды мурун 1000 сомдон эле берип келишкен, биринчи орунга, экинчи орунга илингендерди. Азыркы учурда биз башкача сунуштарды айттык. Мектеп классын ошол физикадан биринчи орунду жеңсе, физикадан классын жабдып берели жергиликтүү бюджеттен. Бул стимул катары болот. Ал эртеңки күн ал окуучу да ошол классын жабдаганда, мына мен жеңип келип, мен ушул мектепти жабдып бердим деп, ага да стимул болот. Классыбызды жабдып алалы деп бир кандайдыр бир өзүлөрүнүн иш аракеттери болот деген эмеде биз өз сунушту бергенбиз. Ошол боюнча былтыр толук жетишпей калып биз финансылык жактан колдоо көрсөттүк. Финансылык жактан ар бир окуучуга бир 15-20 миңден жакшы эле акча көрсөттүк да. Бул биринчи. Экинчиден, жанагы айтып атканды мектеп окуучуларын чындыгында 9-класстан баштап ушул профилге даярдашыбыз керек. Кайсыл тармакка кеткенде ар бир район өзү керектүү ошол жерге калчу балдарды, ошол эртеңки күндүн кесипкөй адамдарын тандап алышы керек. Кээ бир жерлерде карасак, мисалы үчүн ошол электр тармагындагы кызматкерлер бир райондо такыр эле жок койсо, бир райондо көп, анан ошол чындыгында ошолга жөндөмдүүлөрдү сунуш берип тандап алуу жагын карашыбыз керек. Анан мен ошол дагы бир сунуш айтат элем. Бүгүн ошол жанагы социалдык коргоо миграция министрлиги менен да бир отуруп сүйлөштүк. Бул жерден дагы бир сунуш катары ушул айттык. Билим берүү менен чогуу биргеликте биздин жанагы ОРТдан өтпөй калган балдарыбыздын баары эле мигрант болуп четке кетип атат да. Алар эч нерсени түшүнбөй ушул жерден, бала бойдон ушул жерден кетишет, эртеңки күнү өзүлөрүнүн коопсуздугун билишпейт. Барып тигил жерге, мисалы үчүн Россияга кетеби кайсыл жерде болот, кээ бир учурларда кулчулукка туш келип калган учурлар бар. Ошондойлорду кездештирбеш үчүн жанагындай психологдор 9-класстан кийин атайын сунуштап окутууларыбыз керек да. Балдарды, кыздарды үй бүлөлүк психологдор болуп жакшы болмок. Азыркы учурда, акыркы учурларда ажырашуу көп. Бул мектептерде ошол кыздардын жашоого болгон даярдыгы жок болгон себептерден да болуп атат. Аны кээ бир учурларда ата-энелер үйрөтүш керек, бирок тилекке каршы андай нерселер болбой эле. Бул эки суроо. Анда сунуш, менин суроом жанагы ваучердик деп айтып атпайбызбы? Ваучердикте мисалы үчүн жакшы жагы көп экен, анан ошол минус жагы жанагы бул эме болуп калбайбы деп бир мен суроо берет элем. Ваучерди каржылоодо мисалы үчүн окуучу ата-энеси менен мектепти өзүлөрү тандашат да. Анан өзүлөрү тандаганда кээ бир учурларда ушул гимназия, лицейлерди тандап калышат, анан жөнөкөй мектептерде эртеңки күнү
баланын саны аз болуп толбой калып, кээ бир бизде деле азыркы учурларда кездешет. Күчтүү мектептерде көп 3 смена менен окушат, бир аз күчсүз мектептерде ал жерде бир эле смена окуйт, бирок ошондой эле жылытуу, ошондой эле расход кетет да. Анан тиги мектептердики 1-класска киргенде 50-60 бала болуп кетип атат, берки мектептерде 25-30. Анан ошол жактарында кандай туура жактарын бир чечүү жолдорун карап көрүш керекпи деген суроо катары. Андан жакшы суроо болду. Жооп берип коесуздар. Мен жооп боюнча жооп берип коеюн. Албетте андай нерсе бар. Кээ бир мектептерге ата эне көп бергиси келет, кээ бирлерге бергиси келбейт. Ошон үчүн ылдыйкы чек менен өйдөгү чек болот мектептер боюнча. Балдардын саны боюнча. Андан тышкары гимназия деген түшүнүк жоголот. Азыр гимназия деген түшүнүк болгон үчүн кээ бир мектептер 2 эсе көп акча алып атат бюджеттенчи. Бизде балага жараша акча берилгендиктен гимназия деген түшүнүк жоголот. Сапатсыз мектептерде кадрлар алмашылат да. Бул бираз башкача система болот. Эми пилот учурунда мунун баарын биз мындай так иш жүзүндө өзүбүз үчүн билип алабыз. Анан дагы мен кошумча айтып коеюнчу, бул Казакстандын тажрыйбасын. Алар азыр уже мектептерди мындай управленияга берип атат да, профессиональный управленияга. Анан ошо управлениялар бизде мугалимдерди эле окутуп атат да азыр. Вообще мектепти жетектеген үчүн аз дегенде менеджерлерди окутуш керек, финансисттерди. И Казакстанда азыр уже ошол управляющий компаниялар ошондой отстающий мектептерди алып, анан аларды эмеге чыгарып атат, жакшы деңгээлге. Анан бирден мектеп алып, азыр уже группа мектептерди управлять этип атат. Ошон үчүн ошондой ваучер, ошондой жол ачат да. Анткени сапаттуу менеджмент, сапаттуу билимге алып келет. И азыр Казакстанда уже жанагы международный стандарт ISO ошону окутуп атат, управление школ. Бизде дагы окута башташ керек да. Ошондо анан бүт мектептерди жакшы деңгээлге чыгарыш керек. Чындыгында бизде багыт берилбей келет да, балдаргачы. Кайсыл кээ бирөөлөр мисалы үчүн ата-энелер эле өзлөрү каалап, эми тигинин баласы юрист экен, мунун баласы экономист экен деп жалаң юрист экономисттерибиз көп. Бирок ошол учурда эле биз технологторубуз жок койсо да, иштетейин десең инженер технологтор бизде жок, башка жактан чакырган учурлар болот. Ошонун баарын камсыз кылганга аракет кылышыбыз керек экен. Чындыгында балдарга өзүнүн мындай жөндөмүнө жараша тандоого ошол 9-класстан баштап профильный кылса, бул уже 9-класска чейин баары окуп келет. Андан кийин мектептер класстарды профильный катары уже чачыратып, кайсыл класстарда кимдер кайсыл жөндөмү бар, ошого бөлүп кеткени бул туура болот да. Бул эртеңки күнү университетке уже даяр кылып, даярдайт, кайсыл тармакка барыш керек. Анан баарыбыздыкы эле азыр билинбей эле, чын ата-эне деле мындай кээ бир учурларда кыйнап тааныштыгына салып туруп башка окуу жайга окутуп коет, бирок ал окуу жай менен эртеңки күнү специалист болуп иштебейт, анын өзүнүн каалоосу жок болгондойнчу. Анан убактыларыбызды өткөрүп атабыз. Анан көпчүлүк учурда азыркы байкасак, мына 90 канчанчы жылдардан кийинки окуп бүткөндөрүбүздүн баары эле көбүнчө экономист, юристтерибиз абдан көп да. Башка кендерибиз жок койсо болот. Рахмат. Агрономдор суроолор. Урматтуу катышуучулар, баары түшүнүктүү болду окшойт, бирок азыр биз мыйзам долбоорундагы бул жерге жөнөттүңүздөр да, чатка, мыйзам долбоорундагы. Ооба, биздин кызыбыз Сымбат жөнөтүп коет мыйзам долбоорун силерге. Жакшы, биз дагы карап, дагы кыймыл кылып чыгабыз, сунуш пикирлерибизди айтабыз. Урматтуу катышуучулар, мыйзам долбоорун карап туруп дагы эгерде сунушуңар, пикириңер болсо жөнөтсөңүздөр болот. Бизге союзга жөнөтсөңүздөр болот, жеңилгөөчүлөргө жөнөтсөңүздөр болот. Менимче карап баарды эске алмак болуш керек, колдон келишинче. Жыйынтыктоочу убакыт келип калды анда. Абдулахат сизге 2 мүнөт берип койсоңуз, Бектурмуз. Биринчиден Бектурмузга сизге чоң рахмат. Бул видеону иштетип алсаңыз, видеону. Биринчиден азыр видеону иштетем азыр.
Биринчиден бул Бектир мырза чоң рахмат. Бул билим берүү тармагына кызыгып, бул аракет кылып салымыбызды кошобуз деген бул келечекте өлкөнүн келечегине кызыгуу дегендик. Анткени биз билим берүү тармагын оңдобой туруп, башка тармакты оңдой албайт экенбиз. Буга көзүбүз жетти. Анан тилекке каршы биз акыркы убакта билим берүү тармагынан дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр эмес, кошуна өлкөлөрдөн аркада калып кетипиз да. Ошон үчүн мына силердин бүгүн кызыгып ушунча толтура сүйүнүп атабыз. Жергиликтүү бийлик органдарында ушундай билим берүү тармагына кызыккан, салым кошом деген адамдарыбыз бар экен. Ошон үчүн үнүңөрдү кошкула, сунушуңарды бергиле. Анткени мыйзам долбоору биринчи окууда өткөндөн кийин биз өзгөртүү киргизе алабыз депутаттардын колу менен, депутаттардын аты менен. Анан баарыңарды ушул мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырабыз. Анткени ушуга чейин билим берүү тармагында иштеген, толтура коррупциялык жол менен акча алып келип аткан адамдар каршы чыгып атат, дагы эле каршы чыгат. Бул билим берүү министрлигинде өкмөттө дагы бар каршы чыгып аткандар. Эгер коомчулук жалпы эл колдоп берсе, бул мыйзамды өткөрүп алсак, биз жакын арада билим берүү тармагында жакшы бир скачок, бир алдыга жылуу мүмкүнчүлүгүн кыла алабыз. Анткени биз билим берүү тармагын оңдобосок, экономиканы эч качан оңдой албайбыз. Коомду оңолуш кыйын. Ошол айтып аткан ошол баягы зордук, зомбулук, баягы экономикалык жактан деңгээлибиз төмөн калып кете берет. Ошон үчүн дагы бирөңөр бир жолу айтып кетем, баарыңарды колдоп берүүгө чакырам. Анан сунушуңарды ар дайым бергиле, биз ачыкпыз. Мыйзам ар дайым жаңыланып турат. Эгер бир жылдан кийин кандай бир өзгөртүү келсе, ага деле кабыл алабыз. Анткени заман өзгөрүп атат да, бир жерде турбайт. Анан биздин да оюбуз бар, буюрса бул мыйзам кабыл алынгандан кийин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, децентрализация саясаты боюнча да мыйзам долбоор иштеп чыгайын деген ою пландарыбыз бар. Анткени билим берүү биринчиден кийин экинчи ошол жергиликтүү бийлик органдарынын укугун көбөйтүп, аларга көбүрөөк полномочия бергенде гана алар эл менен тыгыз иштей аларына биз дүйнөлүк практикадан, өз тажрыйбадан көрүп атабыз. Ошон үчүн дагы бир жолу баарыңарга чоң рахмат. Буюрса силер менен анан дагы жанагы петицияга кол коюп, билимдүү Кыргызстанга мүчө болуп кошулсаңар, ошондо колдоо көрсөтөт элеңер. Азыр колдоого аябай чоң муктаждык болуп атат. Бизде ошол Facebook'ta, Instagram'da Bilimdүү Кыргызстан деген өзүбүздүн улуттук демилгебиздин баракчасы бар. Ошол жерге кирип, ошол билим берүү мыйзамын колдоо боюнча петиция жарыялаганбыз. Ага да колдоп берсеңиздер болот. Чоң рахмат силерге. Рахмат, абдан жакшы талкуу болду. Мен дагы кошумча айтып кетер элем. Бизде Конституцияда 4-беренеде так жазылган нормалар ченем бар. Мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары менен функциялары жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары функциялары так ажырымдоо менен жүргүзүлүш керек деп. Ошондуктан биз бул мыйзам долбоорунда стандарттарды так аныктап алышыбыз керекпиз да. Ким эмнени аткарат, ким эмнеге жооп берет, кайсы жактан каржыланат. Эмесе бүгүнкү күндө көп аралашып кеткен. Бул жерде эки чоң игрок, бул мектептердин администрациясы, анан жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары, анан каржы министрлиги, анан министерство образования. Ошолордун ортосундагы карым катнашты, каржылоону, жоопкерчилигин, ыйгарым укуктарын так белгилеп кетсек, мен ойлойм өтө чоң алдыга жылыш болот. Анткени баардык маселе келип каржыга келип такалып калып атат да. Анан ким эмнени аткарарын билбей эле бүт жактан каржылоо кетип эле, анан жоопкерчилик дагы мындай так коюлбай калган. Ошол боюнча мен да биз карап чыгалы, эгер убакыт болсо сиздер менен дагы бир сыйра отуруп, бул жерден такташып, мыйзам долбоору боюнча сунуш пикирлерибизди чогуу аныктасак, киргизсек жакшы болот эле. Анда баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Демилгелеген биздин экс депутатыбыз Абдубакат мырзага дагы, экс министрибиз биздин бул жерде айымдарыбыз абдан жакшы чоң жумуш жасаптыр. Чынында буну колго алып биз да колдойбуз. Абдан жакшы система кирип атат. Анткени чынында эле биз өтө аркада калып кеттик. Өзгөртүп, жаңы түшүнүктүү система киргизгенге биз колдойт элек. Сүйлөчүлөр болсо мүмкүнчүлүк берейин. Анан ошо менен аяктайлы. Барбы кошумча? Алло, саламатсыздарбы, еще раз суроо берсе болобу? Убакыттан пайдаланып. Биз аяктап атабыз, бирок эмеде мен айтайын деген мына окуу китептер боюнчачы биз жанагы балдарды жаңы мектепке киргизип атканда эле бюджеттен акча бөлүнбөй калып, негизинен биз китептердин баарын дээрлик сатып алып атабыз да. Бүт мектептердеги библиотекадагы китептерибиз уже эскирди, жыртылды дегендей эле. Андан кийин ошо дополнительный кошумча дагы ошо мектептин эмелерин китеп маселеси өтө кыйынчылыкка туура келет да. Жанагы
бир эле китепти алсаң, анын автору башка чыгып калат, бул авторду ал дей берет да. Ошол автор боюнча дагы бир кандайдыр бир жолго коюлса жакшы болмок да. Бар бир мектепте башка автор, бир мектепте башка автор. Бул жерде дагы кандай коммерческий структура болуп эле кыскасы авторлор боюнча дагы китепти тандоодо биз кыйналып атабыз да, ата-энелерчи. Мен жооп берип коеюн. Биз негизи мындай сунуш берип атабыз. Билим берүү министрлигинде ошондой бир мисалдын физика китебинен 7-8 китептай болушу мүмкүн, мектептер өздөрү тандап алсын деп. Тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Анткени монополия болбош керек. Мектептер өздөрү пробациядан өткөзүп, кайсы китеп жакса ошону тандай турган мүмкүнчүлүк берип атабыз. Урматтуу кесиптештер, записти жөнөтөбүз. Дагы сунуштар болсо могу жерге чатты адрестер мына көрсөтүлүп атат. Ошол жакка жөнөтсөңүздөр болот. Баарыңыздарга катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Демилгечилерге, баардыгыңарга. Анда ушу менен аяктайбыз. Же суроо барбы? Бул жерде айна билежек алып. Бүттү окшойт, баарыбызга. Чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Убактыбыз аяктап калды. Рахмат катышып бергениңиздерге.